Марбаджиев, Чир. Повесть. Үргілеген чоң айылдың үстіне балпалақтап қар жауып атты. Қоқты жақтан келген қызыл түлкі барпайған құйрығын сүйреп, құрауларды шемшеп, ауа жыттап, дауыштың шады. Жым-жырт. Айыл терең ұйқыда. Кез-кез ғана чочығансып, четке көчеден қаңқ-қаңқ күчігірет. Түлкі айылды жойлы олтырып, чоң құруға келді. Бірақ мұнда көп жүруге болмады. Ақселдечен бақтарақ мамылар жада қалса ор қойып тізіліп атқан таштар да адам жыттанады. Ал емес аңғыраған чоң үйдің ішінде білінер білінбес от үлпілдеген сөйді. Түлкі үч аяқтап бір аз тұрды да, терезеден адамдың көлөкөсі көрінгенде жылт етіп жоқ болды. Ауыл Қасым мешке қол күрек менен таш көмір салып қойып, екінші бөлмеге кірді. Мұнда аптан жылу екен, бірақ дағы бір аз көмір салбаса ертең менен чурылдап, оқучу балдар келгенше мұздап кетеді. Ошондуктан ал дағы бір екі жараңқы салды да, мештің оғызын жаппай орындыққа отыра кетті. Қарағай отындар бачырап, заматта тұтанып алуланып, адамдың сейрек сақалынан башындағы чоң туманын көлөксіп тамға ербеңдетті. Ауыл Қасым тумағын чечіп, емгек чору басқан алақаны менен қашқайған башын сылап, қызыл баштықшадан тамекісін бүктөлгөн пионер газетасын алып шашпай чылымын ұрды. Тамекінің ачудамы балбылдаған от, сыртта жұмшақ жабатқан қар, дүлей тұнжыру аны мағдыратып көңілін жылытқансыды. Баштан өткен оқиялардың елестері топырап, мештегі жалындардай серфеңті пейлеп, көз алдына тартыла берді. Хасыр бұл мөлімеді өті тынч. Қарарған парталар жалтырата сүртілген қара тақта мелтіреп еш нәрсеменен іші жоқтай. Бірақ ертең менен бұл жерге чурылдашып балдар келет. Заматта чаң топылың шығып, парталар тарсылдап, ешік улам чайқылдап açылып, чуру-чуға толады. Екінші сабақтан кейін класс мұздай баштайды. Шонда Ауыл Қасым көмір салған чақасын шалдыратып, жылулық құдіреті кетіп баратқан мештің отын қайра тұтандырады. Анан, «Абыке, қарачу мұқтажбекті, сия челегінің түбін мұқменен тешіп салды», деп біреу айтса, екіншісі, «Еке, сен өзің жертіп салбадың ба менің кітебімді?» деп чұрылдайды. «Ха, шайтандар, емді үшін антесіңер? Бір-біріңерге қас болбай жүрбейсіңер бе? Аны кейін сабақ бүткенде оңдайлы», дейді Ауыл Қасым. «Мақұл абыке». Ауыл Қасымды анын ұлғайған жашына қарабастан айылдағы улуу кечүүнүн бардығы абыке дейді. Бұға өзі де көніп қалған. Ауыл Қасымдың бұл айылға келгеніне 30 жылдан көп болды. Өз атасы ким екенин, қайсы елден, қайсы жерден келгені белгісіз. Бирок уруу сұраша келгенде ушулай айтат. Анткени 13 жашынан тартып ушунда чоңой өстү. Четки көчөдөгү там үйдө зияда чоң ане жашап турчу. Ал киши турмушунда 8 бала көрүп, 8-и тең бойго жетпей чарчап калыптыр. Ауышқасы көз жумуп ары карп кеткенде зияда кемпир жалгыз калды. Бир уй эки эчкисине өзүнүн ал жетпей калдыбы же жалгыздык жанына баттыбы. Эши кылып күндөрдүн биринде коңшусунун атын минип калаага кетти. 2 күндөн кийин 12-13 жашар бала учкаштырып келди. Баланын аты Ауыл Касым экен. «Бу кайсы бала болуп кетти, кудагай?» деп сурады коңшусу. Ананайын, кайсы бала болсо да эми өзүмдүн балам болду. Ишенген кудайым кур коюп ойт деген уш эмеспи? Бул да жалгыз мусафир экен, учкаштырып алдым», деп жашылданды зияда кемпир. Анын үйүндө балбыраган көйнөк, шым, өтүк кийген өспүрүм бала пайда болгонуна айылдаштар таң калганда жок. Анткени ал жылдары Ауыл Касымга окшогон жетимдер көп эле. Кээси шаарга барып иштеп, окуп кетүүчү, кээси детдомго барып андан качып, ар кайсы айылдарга ырак жакын туугандарынын колунда өз жолун таап кетмейин жүрө беришчү. «Каглайын, өңү серт болгону менен боркер, элпек неме, жумшасаң кыңк дебей аткарат. Карыганда ушуну берген кудайыма мең тобу. Күнүм бүтөп көзүм жумулуп кетсе, короо жайын калып үйүмдүн төбөсү түшпөс. Кырсыктан оолак болсок, 2-3 жылдан кийин эле келинчек алып берем.
Мұны айтқан Зияда кемпір сөмөй менен чекетерін алып, мамиле чайдан баса құйып шорқылдата уртачу. Ай, байқұшым, ай, жақшы адамды Құдай Таалам бір жерден кемітпей қойбайт көрінеді қо, бечарамдан қолы айғар бекен, дечу үшкіріп. Қолы емне болып тұр, таптатына қайлы болу ордында тұрады қо? Анда Зияда кемпір чынысын жерге қойып, өте жашырын нәрсе айтып атқансып шыурачу. Қолы орулу байқұшымдың, оң қолы шалдырап тұрады, кичине кейкесінде тарт болған бұже, біреу ұрған бұ байқұш жетімді білбейм, оң жақ мұғындарында бір мандем бар. Зияда кемпір қорғыды мұзу ойлап жүрген Абыл Қасымды көрсетші. Байқұшты, айқып кетерем, бал емес пе? Баяғы Монқолойдың кенчесі деле бечелі қалып баспайт деп жүріп, еме дардайған жігіт болбаду. Құдай айықтырам десе, құқый келе жатады. Құлағына уғыз бағла. Улым, келе қой. Мұзаны байласаң, отыр ұсық чай ішіп ал. Үшіп та кетіптірсің қағылайын. Жыңайлақ жүрбей, атаңнан қалған өтікті киіп албайсың ба? Кел, борсоқты чылап ішкен жақшы болады. Мына, май, алдыңа кетейінім десе, сүрт мұрдыңды. Мен өліп қалғанда илайсың ба? Илайым, дейді Абыл Қасым. Қақылып кетейін сенден. Жей қой. Жаңқы тоқылы ечкебес қысыр қалыптыр бұйыл. Базар күні апарып сатып, ұлыма жаңы кемсір алып берейінші. Қыздар сұқтаны ойлап жіберсін. Ала қой, тартын ба? Борсоқтан ал. Ой, деле тартын ба? Мұның бардығы сеніке. Жегін келсе жегін. Келбесе қойванын же. Мектепке алып барайын. Оқисың ба? Абыл Қасым башын икеді. Қағылайыным десе, ошент, ақылы бар, жаратқан. Ушу жаман олымдың оқымышты болып, бір құлақ су башқырғанын өз көзімменен көрсем, арманым жоқ еле бұ дейнеді. Жаратқаным көрер күнім бұлар бекен ұшаны. Құдай тірічілік берсе көресің, байбече, көрбейемне, өлбөген жанға бақты берет Құдай. Дейчу қоңшысы чыныдағы чайын тегерете чайпалтып. Мен деле байман ажырап қалғанда бөк түші ойлағам. Чөбіреген 4 балам менен қайда барам, қантеп бағам. Бұлар адам болғанша қачан дечөлем. Еме мұна Құдайға шүгір, аға туған менен ел болдық. Мен тіп балдарымдың рақатын көріп неврелерімді жыттап отырам. Келе, Құдағи, алдағы қантаған бірде жаңқы жаман қызым ұтыры қарайд, шөнтөгіме салып қойайын, келер менен одараттен тегім. Қараған күн, мен андайға жетсем, бейшке жетпейт білем. Жетем ғо, аға, жетем ғо, деп боздап қалучы Зияда кемпір. Алда жарықты кеше ошада кеппе? Балам тойдың ба? Деп сұрайды Зияда кемпір. Абыл Қасым башын икейді. Анда очоққа от жақчы берекем, көйнөккөн чөгіңді чайқап жая салайын. Ертең оқу башталат дейді, балымдар менен сүйлөшіп қойдым бүгін. Абыл Қасым тышқа шығып, очоқтың алдына чөгілеу қалып, гүлгө көміп қойған тезекті тұтандырып үйліп, жалын аралашқан көк түтін шығарды. Мектептің директоры Абыл Қасымды жетіліп кіргенде 2-ші класста сабақ қызу жүріп атқан екен. Балдар, Абыл Қасым сілер менен оқиды. Жақшылап танышып жардан бергілі, деді директор. Балдар ду күліп жіберішті, мұғалімді егін қармап жылмайдан кене. Абыл Қасымдың бойы солдайып мұндағы 8-9 жашар балдар емес, мұғалімден да жон көрінді. Сүрдеген Абыл Қасым жанындағы 1-ші партаға отыра қалды. Маға тақта көрінбей қалды, деп чейілдады артындағы қыз. Дағы күлкі. Артық партаға отырса дағасы, бойың ұзын тұрбайбы. Әрбір партаға 3-тен емес 2-ден отырады, деді мұғалім. Балдар дағы күлішті. Абыл Қасым кішінекей партадан ептеп шығып, ақсаңдап артқа басқанда негедір ешкім күлген жоқ. Директор шығып кетті. Мұғалім қанша тырышса да қалған сабақ чар жайды өтті. Анткені балдардың көңілі есеп шығаруды емес, жаңы келген балада болды. Алар артқы партада уын шықпай отырған Абыл Қасымға қылчақтай берішті. Ой, ушындай чоң балада 2-ші класста оқибы? Деп бири ойласа, экинчиси, байке ақсақ екен, деп таңданған сыйды. 1-2 жумадан кейін балдар Абыл Қасымға көніп қалышты оқшайды. Кесі аға уч, бойоқ, карандаш беріп,
Анын алып келген каймакка көөлөнгөн талканын май токочун жеп сүйлөшүп калышты. Муну байкаган мугалим баланы тактага чакырды. Абылкасым, алдагы борду алып жаз. Көз келди, өтөр, эгин орулуп бүттү. Абылкасым борду кармап тура берди. Балдар, баарыңар жазыла. Тактадан ката тапсыңар, чурулдабай, кол көтөргүлө. Жаз, Абылкасым. Көз келди, өтөр, эгин орулуп бүттү. Абылкасым тура берди. Мен жазайын багай. Тынч. Абылкасым өз жазат. Көз келди, өтөр. Абылкасым былк этпеди. Балдар күлө баштады. Борду оң колуң алып жаз. Көз. Жаза албайм, деди Абылкасым. Балдар күлдү. Соло койсуңбу? Жаза албайм. Балдар күлдү. Эмне үчүн жаза албайсың? Колум көтөрүлбөйт, оорулуу. Эмне үчүн? Билбейм. Балдар унчукпай калышты. Анда сол колуң менен жаз. Аның сообу? Жаза албайм. Неге? Кат билбейм. Абылкасым жер карады. Балдар дуу күлүп жиберишти. Кат билбесең, 2 класста кантип окуйсуң? Абылкасым унчуккан жок. Ой, байке, чоң бала кат билбейби? Деди топчу мурун кыз. Балдар күлүштү. Макул, барып олтур, деди мугалим. Абылкасым класста аралай аксыңдаганда чурулдап аткан балдар жым унчукпай калышты. Жаңы баланы 1 класска отургузсак кантет? Кат билбейт экен. Балдарга шылың болду, деди мугалим директорго кирип. Жашы да чоң, бою да чоң немекен. Зияда кемпирдин асыранды баласы дейт. Өзү ээрчитип келиптир мектепке. Окутуш керек. Өзүнчө бир аз иштеп көр сабактан кийин. Балким өздөштүрүп кетер, деди директор. Оң колу шал көрүнөт. Сол колу менен жаздыра берейинби? Эми айла канча. Аны көрүп класстагы солокойлордо сол колубуз менен жазабыз десечи. Колго чап андайларды. Мугалим Абылкасымды сабактан кийин калтырып өзүнчө окутуп, алфавитти үйрөттү. Эптеп тартаңдатып жазганды өздөштүрдү, бирок эсепке келгенде бала абдан кыйналды. Мугалим канчалык чыдамкайлык менен түшүндүрсө да эмгеги текке кеткендей. Агай, жөн эле коелубу? Деди бир күнү Абылкасым. Бул эсепти 8 жашар балдар семичке чаккандай тарсылдатат. Билбейм, агай, башым ооруп кетет экен. Мугалим баланын түрүн көрүп, ал чынын айтып атканына ишенди. Анда азырынча жөн эле коелу. Кичине эс алып туруп чыгарып көр. Макул, агай. Кайсы бир күнү танапис маалында класста чатак чыгып кетти. Абылкасым чоң өтүгү менен байкабай бир баланын бутун басып алыптыр. Теги чыңырып, ачуусу менен Абылкасымды 2-3 жолу муштап жиберип, өзү коркуп кетти. Муну байкаган тентек артынан түшүп алды. Чоң бала кичине баладан качканы кызык көрүндү окшойт. Тегиге дагы бир экөө кошулуп Абылкасымды суу чүпүрөк галош менен уруп, класстын тополоңун тоз кылышты. Кудай жалгап коңгуроо болуп балдар тарап кетишти. Ызаланган Абылкасым арткы партага барып боюн таштады да ыйлады. О, байке ыйлап атат. Чоң бала да ыйлайбы? Ой, алы жок экен ай. Кичинекей Кыдыкбектен таяк жеп калды. Класска мугалим кирип сабак башталды. Бул окуядан кийин Абылкасымдын сырын билип алган тентектер аны көз көрүнө кордоп, дептерин, калем сабын, токочун тартып алып өзүнчө бир эрмек болуп калды. Айрыкча көчөдө чоң балдардын, кыздардын көзүнчө аны уруп моокумун кандырышат. Өзүң кичинекей болуп туруп чоң баланы уруп койсоң, өзүнчө бир түшүнүксүз ырахат аласың да. Кайраңкыдык, сок! Чоң атасын тарткан тура, ителгидей кууп алып тур өзүнөн чоң баланы. Бечара, аркы борпоң турбайбы далдайга менен. Калба артынан, оха! Ошентип аксак Абылкасым балдардан бөлүнө берди. Сабакка кыска жол менен келет. Танаписте тышка чыгып балдар менен ойнобой класста отура берет. Сабактан кийин төп-түз үйүнө барат. Жолунда балдар жүрсө, кокту менен кетет. Бирок мугалимдин эмгеги текке кеткен жок.
Абылкасым тамгалардын баарын таанып окуп, жазып, 2-нчи эмес 3-нчү класстын көлөмүндөгү маселе мисалдарды чыгарып калган болчу. Ким билет, ошо бойдон окуй берсе, бара-бара бир топ ийгиликтерге жетер беле, бирок кандай болбоду. Бир окуя жаңыдан өсүп келе жаткан морт балдырканды чалгы менен чапкандай кылды. Класста Асипа аттуу кыз бар эле. Ал чоң бүлөнүн ээн эркин өскөн кызы. Тушоо кескенде эркек балдар менен тең жарышып, чүкө ойногондо үч тапанды кадимкидей тырсылдатчу. Окуусу да жакшы. Мектепке дайыма кызыл шай көйнөк, жашыл баркыт бешмант кийип келет. Бешмантынын эки жагында тумар сыяктуу эки ак кадалуу топчулары мекелейдин күмүш тыйындарынан жасалган. Мындай кооз бешмант эч кимде жок болчу. Ошондуктан Асипа анысын үстүнөн түшүрчү эмес. Бирок бир күнү ысып кеткенби, жашыл бешмантты чечип коюп, короого физкультура сабагына кетиптир. Кыдыкбек класска киргенде физкультура сабагында дайыма дежурный болуп калчу Абылкасым күнөөстүү короодо ойногон балдарды терезеден карап, өзүнчө күлүп жаткан экен. Кыдыкбек суу чүпүрөк менен аны уруп жиберип, жашынып калайын деп керилгенде көзүнө Асипанын жашыл бешманты урунду. Анын күмүш топчуларына эбак көз артып жүргөн тентек чөгөлөй калып, эмгектеп бешмантка жетти. Тыйын топчулардын бирин тартса үзүлбөдү. Чарык жип менен зымпыйда кадалган экен. Жайкы короодогу оюндун кызыгына баткан Абылкасым эч нерседен шеги жок терезени карап күлө берди. Кыдыкбек топчуларды үзө албай бир топ кыйналды. Айласы кеткенде жиптерин тиши менен кырчып, экөөнү койнуна салды. Үчүнчүсүнө кол сунганда коңгуроо кагылып, өзүнүн партасына эмгектеп барды да көк деп коюп, суу чүпүрөк тыргытты. Көрүп койдум, сен Кыдыкбексиң, деди Абылкасым. Кыдыкбек күлүп ордунан турду. Класска балдар кирип келишти. Кужулдашып, оюн жөнүндө сүйлөшүп, кийим китептерин жыйнаштырып үйлөрүнө камынышты. Энеке, топчуларым жок. Асипа жашыл бешманттын бооруна кысып ыйлап жиберди. Ким алды? Билбейм, чечкенде бар болчу, кыйып кетиптир. Ким? Билбейм, класста Абылкасым калган. Абылкасым, ким алды? Көргөн жокмун, агай. Балким бирөө тамаша кылгандыр. Балдар бергиле, деди мугалим. Жымжырт. Топчулар табылмайын эч ким үйгө кетпейт, деди мугалим. Балдар кужулдашты. Бергиле алсыңар. Апасы урушат, баарынан издейбиз. Эки бала Абылкасымдын чөнтөктөрүн тинте башташты. Токтогула балдар, деди мугалим. Бирок так ошол учурда такта жакка күмүш топчу тоголонуп барды. Ал кайдан түшкөнүн эч ким билбей калды. Экинчиси кана, деди мугалим. Балдар Абылкасымга тигилишти. Билбейм, деди Абылкасым. Бул кайдан түштү? Билбейм. Класста жалгыз калган болчу, агай. Физкультурада дайыма класста калат. Экинчиси кайда экенин билбейсиңби, Абылкасым? Билбейм, агай. Асипа, алдагы топчуңду ала тур. Экинчиси табылат, ыйлаба. Балдар үйүңөргө кете бергиле. Сен кала тур, Абылкасым. Балдар чурулдап мектептен чыгышты. Кыдыкбек каадасынча балдар менен чүкө ойнобой түз эле үйүнө кетти. Эендеп барып, оозундагы күмүш топчуну чыгарды. Тыйындын артында эки баштуу бүркүт бар экен. Абылкасым, топчуларды сен алдың беле? Деп сурады мугалим жумшак үн менен. Жок, агай. Анан ким алды? Билбейм, агай. Класста сен жалгыз калган турбайсыңбы? Бала унчуккан жок. Дешур болуп калган соң кайтарыш керек да. Абылкасым унчуккан жок. Уят эмеспи, балдардын баарынан улуусуң, анан ушундай кылган жарабайт да. Экинчиси кана. Абылкасым дулдуйуп тура берди. Топчуну эмне кыласың, Абылкасым? Эртең биздикине келчи. Ошондой тыйындан 5 берейин сага. Абылкасым жашын сүрттү. Балким бирөө менен бөлүп алгандырсың? Абылкасым жеңи менен жашын сүртүп класстан чыгып кетти. Ал мектептен чыгып бактаралай басканда артынан балдар жете келишти. Келе топчумду, уур десе. Келе, түштүктөгү тайжем тигип берген. Атам айтам бербесең. Асипа анын этегине тырмышты. Жок менде топчуң, деди Абылкасым. Келе, сен катып алган турбайсыңбы, шүмшүк? Келе, сенин топчуларыңды да жулам.
Kız bul tыңdап жакадан тартканда Абылкасым мүдүрүлүп жыгылып, 5 мантынын 2 топчу сыргып кетти. «Жаша, Асипа!» деп кыйкырды балдар. Жеңиштин кумарына бата түшкөн кызга сүрөө жага бербей калды бейм, баланын шапкесин жулуп алып, 1-2 жолу чаап жиберди. «Келе топчумду уру десе, келе топчумду түштүктөгү тайжем тигип берген, келе!» «Сок, шапкенин кыр менен сок. Кыр менен жарайсың, Асипа, өзүнөн чоң баланы сабап атат». Кыз шапкенин кыры менен тарсылдатты. Абылкасым эптеп ордунан турду да шапкесин жулуп алды. Аны жапшыра муштайын деди, бирок негедир колу барбады. Ал тургай долуланган кыз беттен ат кыйын дегенде жалтанып чегинди. Теги артынан калбады. Ойнак койсо чачын жулуп бетин тырмап сала турган. Абылкасым аны жыга түрттү. Кыз «Тизем!» деп чыңырганда Абылкасым аксаңдап качты. «Өлө!» кыздан качты. «Өлө! Качанак!» деп кыйкырды балдар. «Кокуй караң күн, эмне балекет болуп кетти?» Зияда кемпир чакасын таштап баланы кучактады. «Энеге, эне!» Абылкасым шолоктоп ыйлап башын кемпирдин койнуна катты. «Энеге, эне!» Бала ыйлай берди. Ким билет кайсы энесин айтып атканын. Зияда кемпир дөбөже өз энесин эстедиби айтыр, башка сөз айтпай ыйлай берди. «Айтчы, каралдым. Ким капа кылды сени? Жетим деп айттыбы бирөө? Төкөр деп кордодубу? Айтчы, колуна өлүп берейин». «Карыбайдын Асипасы уруп койду», деди соңурка артынан келген бала. Кокуй, ал эмне үчүн урат? Бетим, башынын баары шишик. Жин тийиптир ал кызга? Эмне менен урган? Айланайын, баары тытык. Ал кандай бейбаш мукаачы немеле? Жүрчү, Карыбайдын колуна өлүп берейин». Кемпир Абылкасымды дегдеңдетип колуна жетеледи. «Айланайын, батма, бул эмнеси? Кызыңды тыйып койбойсуңбу? Карачы, баламдын башын шишитип сабаптыр таш менен. Ушул мажүрөө байкушту тим койсо не болот? Ушинтип да урабы? Экөөбүз тең бир мусапырбыз, жалгыз бой кемпир экенмин. Кары барып көр алдында тапкан эмгегиме кыянаттык кылбай койсо не болот эле? Мындан башка эмнем калды бу дүйнөдө? Кагылайындар, алды сана аман неме болсо да бир жөн. Тырмактайынан запкы тартып, тартка чалдыккан немени кордоп нетет. Мунуңар мусулманчылыкка жатпас, кагылайындар. Өзүнөн көрсүн, мулуйган жетимиңер. Колдон келсе ыштанын чечип алып, кызылдай сабайт элем. Асипанын 2 топчусун кыйып алып, өзүн уруп коюптур. Тизеси айрылып келди. Ошол далдайган эмиңерди чүкөдөй кыз кантип урсун анан? Таптырыңыз, дагы бир күмүш топчусун түштүктөгү тайжеси тагып берген болчу. Каяктагы селсаякты багасыңар жоктон тапкансып. Колун чагыш керек уурулук кылган шүмшүктөн. Бул сөздөрдү укканда кемпир баласын аксаңдатып үйүн көздөй басты. Кудайхана тапсын эсебиңерди. Кудайдан башка эмнебиз бар сен экөөбүздүн? Ишенген тобуз жалгыз Кудай эмеспи? Карыган энеңдин алы барбы булар менен кармашууга? Кудай өзү жазаласын, тажаалдарды. Аксаңдап бара жаткан Абылкасым жашын сүртөп ызаланып, энесини бууруп артына кылчактады. Кемпир колунан тартты. «Кой, айланайын, кой, кагылайын. Жөн кой, мейли. Жөн кой, Кудай өзү билет. Күнөөлүү күнөөсүн тартат, ак ниетти актап чыгат. Деле кийлигишпе». Абылкасым дагы 1-2 жолу артын карады да энесини ээрчеп аксаңдай берди. «Анын топчусун эмне кылат элең? Үйдө топчу толуп атпайбы?» Бул окуядан кийин бала 2-3 күн элге көрүнбөй үйдө отурду. 4-үнчү күнү эртең менен кемпир китеп баштыгына алма, боорсокторду салып коюптур. Ал мектепке бар дегени болсо керек. Абылкасым жуунуп портфелин көтөрүп үйдөн чыкты. Бирок мектепке жакындаган сайын жүрөгүн кум өйкөгөнсүдө. Сабакка бара жаткан классташтарын көргөндө ал черкен мындан ары аяк баспасын толук түшүндү. Ал коктуга бурулуп эски мырзанын тушунан өтүп саз жакка жол тартты. Көрүстөндө ураган чоң күмбөз бар эле, кайсы кылымда жана кимге коюлганы белгисиз күмбөздүн так ортосунан карашкан жаракка кеткен, качан жарылганы белгисиз. Аны жүзгө чыккан чалдар да, жаңыдан басып келе жаткан бөбөктөр да ушундай бойдон билишет.
Jarılgan gümbez turmuşdun özünдөй jer üstüne tübelikke ornalganday. Jarakka qararıp tehiraqtan görünöt. Awul Kasım bul jerden neçen jolu ötse da ağa göңүl burgan emestir birok. Hasır negedir al jarakka başkaça türü suuq bolup göründü. Awul Kasım men sazga barıp түш оғончо суунун жээгинде асманды карап жатты. Канчалык башка ой ойлоого тырышса да, көз алдына эски күмбөздүн жаракасы тартыла берди. Жүрөгүндө да так ошондой жарака пайда болгонсуйт. Эмне үчүн кордошот мени? Алымдын жоктугунанбы? Бирок бая күнү асип эмес, башка бирөө болсо башын толук бурктуп жүрбөйт белем. Бир жер ооруп калат дебедимби? Ооба, мен аядым аны, ал кыз да nazik, кичинекей анан татынакай. Мен аны кыздардын бардыгынан жакшы дечүлөм. Бирок аны ким билсин? Билбеген жакшы. Эч кимден билбегени жакшы. Асипа да билбесин. Эч качан. Анын топчусун мен кантип алайын? Колум барабы? Бирок мага эч ким ишенген жок. Мугалим мага да ишенген жок. Энем ишенген жок. Эч ким ишенген жок. Эмне үчүн ишенген жок? Эмне үчүн? Awul Kasım'dan көзü jumulup ürgülep ketdi. Kança жатканын билбейт. Төшеп кууп кетиптир. Бала туруп, муздак сууга жуунуп, кокту менен үйгө келди. Зияда кемпир эч нерседен шеги жок. Ого, айланайынам, ырас келбедиңби? Көктөгү куурдактан жеп, белимди кичине тебелеп кой. Awul Kasım көктөгү куурдакты жеп, кемпирдин белин тебеледи. Ого, алдыңа кетейин. Ошол дал ортомду. Күн bir көлгөнгө какшап жатпайбы? Коркпа, секет. Катуу бас, каклайын. Бүгүн кандай балдың? Awul Kasım чыккан жок. Эртеси эртең менен Зияда кемпир баласын уйгутtu. Тура кой, берекем. Күн шашке болуп калды, сабагыңа кечигесиң. Awul Kasım үйдөн чыгып, мектепке кирбей, сазга барып, китептердин башына жазданып, агын сууну, удуругуган булуттарды карап жатты. Gözüne bayağı ele eski күмбөздүн жаракасы тартыла берди. Aradan 3-4 gün öttü. Awul Kasım mektepke barбай жүрө берди. Кемпирдин эч нерседен шеги жок. Көнүгө эртең менен өпкө жүрөгүн чаап баланы уйгутат. От жанымды чабайын, бара кой, окуу адам болосуң, кантесиң? Же ден соолугуң элдикинде эмес, алдысаның аман болсо, керилип, кетмен чаап, трактор айдап оокат кылбайт белең. Окудан башка эмнең бар сенин? Ооба энеке, барайын деп айтууга умтулган деле көз алдына эски күмбөздүн жаракасы келе түшөт. Бала унчукпай калат. Бирок минтеп жүрө берүү да болбойт. Эртедир кечтир мектепке барбай жүргөнү билинет. Бечара кемпирдин көңүлү сууп калышы мүмкүн. Энеке, мен бир нерсе айтайын. Тарынбайсыңбы? Деди бала. Айта кой, айт. Сага качан тарынчу элем, шабыгам. Кемпир жолугун түрүп, ала кийизге отура калды. Бирок так ошол учурда эшик ачылып, үйгө мугалим агай кирип келди. Саламатсызбы, апа? Бул уулуңуз сабакка эмнеге келбей жүрөт? Ия, деп чочуду кемпир. Awul Kasım эмне кыларын билбей, колундагы портфелин артына катты. Бир жумадан бери келбейт. Балдар сазда жүргөнүн көрүшүптүр, деди мугалим. Зияда кемпир бир баласын, бир мугалимди карап, үн жок, сөз жок отура берди. Ооруп калдыбы дегем, сумкасын көтөрүп жүрөт дейт. Балам, бул эмне кылганың дегендей, Зияда кемпир Awul Kasımды карады. Тиги башын жерге салып тура берди. Чейрек бүтүп калды, өтпөй калышы мүмкүн. Жибериңиз мектепке, апа. Мугалим саатын карап чыгып кетти. Энеке, барбайм, деди Awul Kasım. Эмне үчүн барбайсың? Барбайм энеке. Кархан энеңди ушинтип капа кыласыңбы? Кечир энеке. Мугалим агай эртеси да келди, бирок бала барбай койду. Бөт класстын пионерлери келишти. Анда да Awul Kasım мектепке барбады. Мейли, өзү билсин барбаса. Көңүлү абдан ооруп калганга, Кудай аман койсо эс акыл киргенде тиричиликке аралашып өз оокатын кылып кетер, деди Зияда кемпир. Aradan жылдар өттү. Зияда кемпирдин күнү бүтүп, керезин айтып көз жумду. Awul Kasım жалгыз калган соң тиричиликке кошулуп айылдагы менчик уйларды кайтарып жүрдү. Эртеден кечке сазда эч ким менен иши жок, эч кимдин аны менен иши жок.
Курбалдаштарына ескирип, чоңоюп, баягыдай кордогонун коюшту. Ал эми кийинки өскөн балдарга Абылкасым улуу чөйрөнүн өкүлүндөй сезилсе керек, аны менен иши жок. Кыздардын бир тобу күйөөгө чыгып, үй бүлөлүү болушту. Бара-бара чогуу окуган балдардын бир тобу да үйлөндү. Асипа турмушка чыгып, башка айылга кетти. Абылкасымдын колу айыкпай, далдыраган бойдон калды. Оң буту өз калыбына келген жок. Басканда сол бутунун изи туура түшсө, оң бутунун изи майрык. Ата мекендик согуш башталды. Айылдагы белдүү жигиттер майданга кетишти. Абылкасымды окуткан мугалим да кетти. Кийинчерээк кээ бири жарадар болуп кайтса, кээсинин ордуна алакандай кагаз келип атты. Согуш уланган сайын элдин абалы начарлай берди. Айылдагы 200 менчик уйдан 10 чакты селек калды. Аларды ээлери эптеп, арык жээгине оттотуп, кодура чыккан арпа, сулуу уруп берет. Андай болгон соң Абылкасымды жаңы кызматка которушту. Ал колуна мылтык алып, колхоздун кампасын кайтарды. Эч ким менен иши да жок, чатагы да жок. Тынч. Күндүз уктайт, түнкүсүн кампа кайтырат. Ошондо Абылкасым кароолчу болуп 5 жыл эле иштеген. Бирок алигиче түнкүсүн уктай албайт. Мына азырда түн жарым болгонуна карабастан, ээн мектепте жалгыз отурат. Тунжурап, мештин отуна күңүр жарык болгон бош бөлмөгө ыраактан корооздун кыйкырыгы угулду. Түн ортосу болдубу же баягы жойлогон түлкү кимдир бирөөнүн тоок кепесине кирип, чоочуган корозду кукулуктатты байтур, бир аздан кийин иттердин үргөнү да угулду. Абылкасым тартып өткөн чылымын мешке ыргытып, көмүр салып оозун жапты. Эми класстын ичи кап-караңгы болду. Бир гана мештин чоң каалгасындагы узада кеткен жаракадан оттун балбылдаганы көрүнөт. Жарака. Бул жарака эмнени элестетет? Ал жарака карарып, түрү суук болчу. Бул болсо кыйп-кызыл. Мындан зор үмүттүн шууласы сыяктуу, оттун жалыны алууланып дагы бир чечкиндүү окуяны элестеткенсийт. Асипанын кайсы элге барып кимге турмушка чыкканын Абылкасым билчү эмес. 43-44 жылдары айылда кара келте тарап, бир топ адамды алып кетти. Асипанын эне атасы экөө тең райондук ооруканадан каза болушту. Ошондо бир келип кеткен, анан 1-2 жолу энесиникине келип жүрдү. Көтөргөн эркек баласы бар болчу. Абылкасым келин менен сүйлөшүп жай сурашмак түгүл, анын караанын көргөндө мылтыгын колтугуна катып, чоң ичигин кымтыланып, кампанын артына качкан. Бирок тагдыр бул эки адамды акыры жолугуштурбай койбоду. Унутулгус жолугушуу. Согуш бүткөн, бирок кыйын мезгилдин кааты али кетелек. Кыштын кыраан жилдеси, Абылкасым колдойгон чоң өтүкчөн, чоң ичигине мурдун катып, каадасынча камп алдында болчу. Түн караңгы, айыл терең уйкуда. Борошолоп кар жаап турат. Суук, тунжуроо. Көчөнүн башында ит каңкылдагандай болду. Ага улам бирөө кошулуп, иттердин үнү берилей берди. Кароолчу мылтыгын колуна алып тыңшады. Эч ким жок сыяктуу, бирок иттердин үргөнү жакындай берди. Анан көчөнүн ортосу менен келе жаткан жалгыз караан көрүндү. Хайт, ким бул? Абылкасым бери чыкты. Мен аке, деди аялдын үнү. Мен деген ким? Асипамын. Асипа? Кароолчу бир топко дере унчукпай калды. Ооба, ошонун үнү. Биякта эмне кылып жүрөсүң, Борошодо? Деп күпүлдөмүш болду Абылкасым. Машина кыядан чыга албай койду. Балам үшүп кеткенинен жөө баса бердим эле, караңгы кирип адашып калдык. Ала туруңузчу муну. Колу буту муз болуп кетти, деп келин көтөргөн баласын бере койду. Абылкасым унчукпай баланы алып, жылуу койнуна катып, ичигин кымтылады. Баланын эрти эрдине тийбей калчылдап кетиптир. Дагы бир аз унчукпай турушту. Караңгыда Абылкасым келинге картайган чал болуп көрүнсө, чоң жоолукка оронгон Асипа бөкчөйгөн кемпирдей көрүнөт. Түн жарымда да жол жүрөбү? Деди кароолчу. Кагылайын аке, айла чоктун иши да. Келин жоолугун оңдоп байланды. Биздин үйдө киши бар болду экен. Инин кечээ районго кеткен. Жылый баштаган бала кийес жыттанган ичикке башын катып мемире уктап калды. Көчөнүн башына чабаданымды таштап кеттим эле.
dedi ayal. Дагы адашасың, чогуу баралы. Кампаңыз эң калбайбы? Кудай алат дейсиң бе? Мындай борошодо ууруларда башын койнуна катып жаткандыр. Келин алдыга чыгып чемоданын калтырган жакка басты. Сизди да бир топ бара кылдым окшойт аке, dedi Асипа. Баса бер. Келин сүйлөп кете берди. Ичинде эч нерсе деле жок. Баламдын кийим кечеси, колум үшүп кеткенинен таштап койдум. Энем үйдө болсо жиберейин дегем. Ал жок турбайбы? Коңшунукуна конорбуз. Ауыл Касым унчукпай баса берди. Алдагы жетимдин сообу тиер сизге. Байкушум атасы муну көрбөй согуштан жок болду. Бул атасын көргөн жок. Не болсо да ага туугандардын арасында бололу дедик. Кайнатам эски киши, кайсы бир дөпөрө синисине алып беребиз деп кыйнашты мени. Жадахында баламды көтөрүп алып кете бердим. Көгүмдө чыктык эле, түн кирип кетпедиби? Кол көтөрсөк деле машина токтобойт. Ушул жерге койгондой болдум эле чабаданды. Бир алып кеттиби? Мына кар басып калган турбайбы? Келин чемоданын алып бери басканда Ауыл Касым бетин көрсөтпөй алдыга түштү. Монкулу акемдикине баралы, иттерди ажаан болчу эле, dedi Асипа. Эки ититен картайып баш көтөрбөй калган. Мен жеткирем. Улум экөөбүздүн сообубуз тиер сизге. Экөөбүздүн жетимбиз. Жалгыз инимден башка эч кимибиз калбады. Монкулойдун үйүн көздөй басышты. Чоң кийиз өткүчөн Ауыл Касымдын аксаганы көп билинбесе керек. Бирок бир аздан кийин токтолбой сүйлөп артынан келе жаткан келин шек алгансып унчукпай калды да, курогу жеткенче үн каткан жок. Борошо уруп аяк алдында кар кычырайт. Эмне үчүн унчукпайт? Же таанып калдыбы мени? Ауыл Касым акырын артына кылжайды. Келин башын жерге салып, анын изин басып келе жатыптыр. Далай запкы жеген экен да бечара. Той тополоңу болуп узаткандан бир аздан кийин эле согуш башталбадыбы? Баласы төрөлө электе жолдошу майданга кетип келбей калган экен да. Турмуш деген заматта бактылууну бактысыз кылып, бактысызга бакыт берип коет экен да мүшкүл. Ар бири өз ойлорун ойлогон эки адам унчукпай кете беришти. Монкулойдун үйүнө да жатышты. Шилеси кубарып карыган эки ит кор-кор үрүп, бир топ кыдайра кыйкырып жаткан аялдын үнүн угузбады. Дарбазанын темир илгичтери шалдыраганда Ауыл Касым баланы энесине берди да, артын карабай кампасын көздөй аксаңдады. Таанадыбы, тааныган жокпу? Тааныбаса эмне үчүн мен алдыга басканда унчукпай калды? Рахмат деп да айткан жок. Баланы алганда башын көтөргөн да жок. Эмне үчүн? Бирок тааныптыр. Муну Ауыл Касым кийин билди. Анткени бир топко дейре Асипа кампанын жанынан өтпөй жүрдү. Күндөрдүн биринде баласынан бир көмөч нан, бир аяк бозо берип жибериптир. Кимдин баласың? Dedi кароолчу. Апамдын, dedi бала. Апаңдын аты ким? Апа. Өзүңдүн атың ким? Нурлан. Муну эмне кылсын дейт апаң? Билбейм. Кампа кайтырган байкең алып бар, dedi апам. Чоң рахмат. Чоң рахмат деп айт апаңа. Эмне деп? Чоң рахмат. Бактылуу бол. Мылтыгыңды аттырасыңбы? Dedi бала кайрылып. Кийин чоңойгондо, азыр ата албайсың. Анда өзүң атчы? Тетиги сагызганда. Кой, алса эмне кылды? Баягыда чоң атам өрүк кургатып койсо илип кетиптир. Ата албайсыңбы? Аталам. Бая күнү Сапаркул тайкем Монкулай атамдын иттерин атып салды. Эмне үчүн атып салды? Үрө албай калды дейт. Сапаркул тайкен кыйын турбайбы? Кампаны көздөй келе жаткан Сапаркул көрүндү. Бара кой, бар. Апаңа рахмат де. Ауыл Касым балага бошогон чыныны жана эки бош жез берип узатууга шашты. Сапаркул көрүп калса, оюна шек кетиши мүмкүн. Анткени кампачы Сапаркул Асипанын бир тууган энеси. Эргул, бозо шимирип рахаттанган экенсиң го, dedi Сапаркул. Анча-мынча болуп кетти. Ауыл Касым мурдун сүрттү. Сен бүгүн кампаны кайтарбай койсоң деле болот. Текшерүүчү келиптир. Таң атканча кампадагы данды текшерип өлчөйбүз, барып уйкуңду кандыра бер, dedi Сапаркул. Бар бир түн ичинде уктай албайм. Балким керегим тийип калар. Жок, бара бер. Өзүбүз эле бүтүрөбүз.
Сапаркул кампаны ачты. Азыр кетейинби? Өз оокатыңды кыла бер. Азыр текшерүүчүлөр келет. Башкарманыкында тамак ичип атышат. Сапаркул кампанын ичине кирип лампа жакты. Кароолчу ичиген мылтыгын көтөрүп үйүн көздөй аксаңдады. Жатып уктайын десе уйкусу келбейт. Эски чокоюн тамамдады. Түн жарымында шамын өчүрүп төшөккө жатты, бирок күндүз уктап көнүп калган кароолчунун көзү илинбеди. Ар кандай элестер көз алдына келе берди. Жалынып жалбарган картаң зыяда, жумшак чылмайган мугалим агай, анан күмүш топчулуу, жашыл бешмант, өрүлгөн чачтары сербеңдеген кичинекей Асипа, тебеленип жерде жаткан боз шапка. Анан эски күмбөздүн узата кеткен карарган жаракасы. Булуттар, удургуп бири-бирине аралашкан ак булуттар. Ак булуттар, кара булуттар, ак булуттар, кар, жер үстүн баскан кар, асмандан самсаалап түшүп жаткан кар. Жол ортосунда сербейген жалгыз караан Асипа, аял болгон Асипа, эне болгон Асипа, жесир калган Асипа. Анын төрөлө электе жетим калган баласы. Ал эмне үчүн алиге күйөөгө чыкпайт? Абдан сулуу, оокатка бышык, жүзү жарык эмеспи? Өз теңинин көбү согуштан жок болду. Кичүүгө тийбей, тулууга барбайт. Азыр кыз келиндер көп, эркектер аз. Уктай албаган Абыл Касым эшикке чыкты. Ай жарык, кайсы бир жерде ат кошкуруу иттер үрөт. Анан кандайдыр түшүнүксүз тынчсыздануу пайда болду. Бул эмнеден? Балким Сапаркулдар кампаны текшерип өтүп, ээн таштай албай аткандыр. Нейси болсо да бир барып келейин, деди да кампаны көздөй басты. Сапаркул менен текшерүүчү күндүн суугуна карабастан тондорун чечип салып, ооздорун бууган мешокту колдошуп, талталаңдап, жалгыз ат кошкон чанага салып атышыптыр. Абыл Касым жакын келип, "Эшилгери болсун", деди. Сапаркул чочогондой башын көтөрүп туруп калды. Текшерүүчү мешоктун бурчун түшүрүп жиберди. "Айтпадым беле керегим тиет деп. Чырак эмне, өчүп калдыбы?" Кароолчу кампага кирип ширеңке чакты. "Чакпа!" Сапаркул мешокту таштап бери басты. Чекеси чыпылдап тиртип кетиптир. "Чакпа эмне? Урурлук кылып аттык беле?" Абыл Касым колун күйгүзүп жиберген ширеңкени ыргытып жаңысын чакты. "Чакпа дебедимби?" Сапаркул секирип жетип кароолчуну кекиртектеди. Ширеңкесин жулуп алып өзүн түртүп жиберди. Теги шалак этип буудайдын үстүнө чыгылды. "Бул эмнең?" дегиче кампачы менен текшерүүчү колдорун уйпалап жиберчүдөй арбайтып кароолчуга жакындай беришти. Айдын жарыгына экөөнүн көздөрүнөн муздак от балбылдаган сыйт. "Эмне? Мен эмне кылдым силерге? Эмне?" Абыл Касым сыртты көздөй кетенчиктеди. "Эмне аңдайсың мени мунжу?" деп жыландай ышылдады Сапаркул. "Эмнеге аңдайм сени? Эмне деп аңдайм? Кампачысың, ачкычы сенде, өзүң жооптуусуң баарына", деп калтырады кароолчу. Абыл Касымдын эч нерседен шеги жок экенин түшүнө койгон Сапаркул текшерүүчүгө "токто" дегендей белги берди. Ал колундагы лом темирди буудайга таштады. "Тамаша, түшүнбөй турбайсың тамашаны, эй. Отурчу момундай, гапырашалы. Кел отур", деди Сапаркул. Абыл Касым эшикти көздөй жылды. Кампачы жолун тураду. "Отурсаң момундай, кайда барасың? Чана менен жеткирип коебуз. Отур, сөз бар." Текшерүүчү экөөлөп беркини ийинен басып буудайдын үстүнө отургузушту. "Кел мындай дос. Кампачы менмин. Эмне кылсам өзүм билем. Так?" Сапаркул бир аз ойлонуп калды. "Үйүңдө даның көппү?" "Бар анча-мынча", деди Абыл Касым. "Бар болгондо күзүндө эмгек күнгө алган арпам турат, кыштан эптеп чыгам", деди кароолчу. "Алгы тамагыңа жетер. Алдагы жаман Фрицтин кители 4 жылдан бери үстүңөн түшпөйт. Терис асып да кеткендир. Мына бул мешоктогу буудайды алгын. Так, сатып нетип үстүңө бирдеме алып кей. Уят, өзүң али жигитсиң. Чык-чыйып жүрчү кезиң. Так, давай, чанага салып жеткирип беребиз." Жок, кереги жок. Эч нерсенин кереги жок. Өзүмдүн тапканым өзүмө жетет. Баккан балам, карыган кемпир чалым жок. Эптеп кыштан чыксам болду." Куак экөн, бала турбайсың бей. Өзүмкө өзүмө жетет дейт тура. Сеники макул жетсин. Башкалардыкы жетпейт да.
Soğuş baştalgаны toyunup tokoş çayna eлекпес. Так, elin ahval açar. Aç, жылаң aç. Өзің деле көрүп жүрөсүң. Bu soğuştun qarıqışı. Так, keçe aktivler özara kеңештик. İçinde bolsun. Озуңан чыгарбагын. Демек, бул айылда жат киши жок. Баарыбыз бир тууганбыз. Сен деле бир туугандай болуп калдың. Кампада анча-мынча катталбай ашып калган буудай бар экен, аны өзара бөлүшөлү дедик. Күндүз алсак, өткөн кеткендер болот. Ополдомочун келип калышы мүмкүн, төмөнкү айылда жүрөт дейт. Элдин бардыгы алчусын алды. Так, сен эле калдың. Өзүң биздин кызматкер болгон соң, сразу эле үйүңө түшүрүп берели дегенбиз. Мына текшерүүчү деле айтсын. Бул деле өз киши. Так, түшүндүңбү? Сапаркул текшерүүчүгө көзүн умдады. Түшүндүм, бирок мага будайдын кереги жок. Башка бирөөгө бергиле. Моңкулойго бергиле, балдары көп. Деди Абыл Касым. Эмне үчүн албайсың? Акичкөдөн коркуп турасыңбы? Эл менен эл болуш керек. Бул элдин мүлкү. Так, ошон үчүн колхоз дейт бизде. Демек ушунун баардыгы өзүбүздүкү деген сөз. Жок, мен албай эле коеюн. Албай койсоң сени чыккынчы дейбиз. Элден чыгып каласың дос. Түшүндүңбү? Абыл Касым кыйылып унчуккан жок. Бир нерсе болуп калса сенден көрмөк беле? Мен жооптумун да. Ачыкчы болсо менде бир гана сураганым, кокус чын эле акичкө болуп жатса, танбай бир мүшөктөн будай бергени рас болчу десеңер болду. Мына кагазга деле кол коюп бер. Сапаркул ары жактан алакандай бырыш кагаз алып келип, Абыл Касым 1 центнер буудай деп жазды. Давай, эми колуңду кой. Корксоң мына мен дагы текшерүүчү да кол коебуз. Абыл Касым бир аз ойлонуп турду. Давай дос, коркпо. Колуңду койгондо будайыңды ала бер. Жигит киши да сендей коркок болобу, Мына менин колум, деп шаштырды текшерүүчү. Абыл Касым сыя карандашты тилине кийгизип тартаңдаган тамгалар менен атын жазды. Мына эмес пискеге кошулдуң. Албасаң да алды болосуң. Тана албайсың. Так, түшүндүңбү? Деди Сапаркул. Абыл Касым абы дегиче тиги экөө мешокту көтөрүп чанага салышты. Анда 10 чакты буулган мешок бар экен. Азыр Моңкулойдукуна дагы бир мешок беребиз. Балдары көп эмеспи? Деди текшерүүчү. Давай, чык. Кампаны бекитем, деди Сапаркул. Абыл Касым кампадан чыкты. Сапаркул кулпу салды. Привет. Чана дыр коюп жүрүп кетти. Абыл Касым аксаңдап үйүнө келсе, дарбазанын түбүндө жанагы оозу буулган таар сумбал жатыптыр. Аны эмне кыларын билбей далайга дейре бир үйгө кирип, бир эшикке чыгып жүрдү. Таң сүрө баштады. Болор иш болду. Өткүл айыл активдери менен кеңешип ушундай чечимге келсе, мында эч кандай законсуздук жок эмеспи? Баса колхоз деген сөз, мунун баары өзүбүздүкү деген сөз эмеспи? Списке менен бериптир. Мен кагазга кол койдум. Демек, закондуу. Мүшөктө 1 центнердей буудай бар. Сатса бир топ акча болот. Асипанын уулуна кийим алып бербеймби? Сүйүнүп калсын байкуш жетим. Киши караан өтсө, мүшөктү көрүп жаман ойлошу мүмкүн, деп Абыл Касым буудайды үйүнө сүйрөп кирди. Эртеңки күн кадимкидей эле башталды. Саат 8-де кадасынча Сапаркул келип кампаны ачты. Түндө эч кандай окуя болбогондой. Тегирменди же базарды көздөй баскан деле адам жок. Бүткүл айыл сыр билгизбей тымпыят. Балакай, бери кел, деди кароолчу кампанын жанынан өтүп бара жаткан балага. Асипа эмне кылып атат? Иштеке, деди бала. Өзүң кайда баратасың? Киндигенемдикине кесмелик un сурап кел деди. Анан эмне батынке чейин кары келип жүрөсүң? Өтүгүм жок. Эшикке чыкпа, жөтөлөсүң деп урушат мени апам. Эмесе бара кой. Бала чуркап кетти. Абыл Касым тияк-биякты карап алды да, чырпык сындырып, баланын чыйырга түшкөн изин өлчөп алып, өтүкчү Митьканын үйүн көздөй жол тартты. Митька, мага өтүк ултарбайсыңбы? Деди ага келип. Давай, кандай размер? Өзүмө эмес, балага. Таманы спиртованный болсун. Кончу хром эмес чочконун терисинен. Далайга дейре жыртылбасын. Абыл Касым өтүкчүгө колундагы чыбыкты берди. 4 бут буудай, деди Митька чыбыкты калыпка өлчөп көрүп. Макул. Төлкө батыраак ултар.
Акысын дароо берем. Баланын буту үшүп эшикке чыга албай калды. Өзүңдүн балаңбы? Деп сурады өтүкчү. Жок, инимдики. Хоп, мейли. Эмки жумада даяр болот. Деп Митька алакан чабышты. Ырасы эле бир жумадан кийин Митька өткүчү эшек кошкон чанасы менен келип калды. Колунда чүпүрөккө урулган татынакай өтүк. Муну только бийлегенде кийиш керек, деди өтүкчү. Абылкасым өтүктү алып жылмайды. Таманы таштаман, кончу калың, жалтырак. Давай, дагы жарым бут Магарыч, деди Митька тигинин кубанычын көрүп. Аялыма самогон кайнаттырабыз, ичебиз. Мейли, алакан чабышты. Митька буудайын мүшөккө салып, түз эле тегирменди көздөй жынады. Абылкасым далайга дейри өтүктү карбалап отурду. Анан столго коюп, жан баштап карап жатты. Тар болуп калбасын деп бир нече жолу чыбыкка өлчөп көрдү. Кең болсо болот, тар болбос. Баланы азыр эле чакырып келип кийгизип жиберейин деди, бирок жакында жаңы жыл болоору эсине түшө калды. Баса, жаңы жыл болгон күнү бербеймби? Абылкасым өтүктү сүлгүгө ороп сандыкка катты. Анан көчөдөн Асипанын баласын көргөн сайын өтүктү алып кармалачу болду. Түгөнгөн Митька, мынау жерин жакшы тикпей калыптыр. Кончунун бир эки жерин өзү тикти. Жаңы жыл майрамы жакындай берди. Күндөрдүн биринде республикадан текшерүүчүлөр келиптир. Колхоздун ишин текшерет экен деген кабар угулду. Экинчи күнү кампаны текшерсе, 2 тонна үрөндүк буудай жоголуп калыптыр деген сөз тарады. Ошол эле күнү кечинде Абылкасымдыкына колхоздун активдери 2 чоочун адам жана Сапаркул кирип келишти. Кана дос, үйүңдү бир көрсөтчү, ар кандай эле сөз болуп атат, текшерели, деди башкарма. Келгендердин бири столго отуруп протокол түзө баштады. Жакында өтүкчү Митькага 4,5 бут буудайга өтүк ул тартты, дейт. Чынбы? Чын, деди Абылкасым. Так, көрсөтүңүзчү өтүктү? Абылкасым сандыктагы өтүктү алып чыкканда беркилер бири-бирин карашты. Так, бул баланын өтүгү го. Муну эмне кылмаксың? Керек кылайын дегем. Сатайын дедиңиз беле? Жок, биякта бир жээндердин баласы бар эле, ошого алгам. Жаныңды жебе, Абылкасым. Сенде кайдагы жээн? Коколой баш эмес белең, деди Сапаркул. Бул сөз Абылкасымга кулакка чапкандай угулду. Биз өзүбүз сүйлөшөбүз, жолдаш Сапаркул. Так, өтүктү кандай буудайга алдыңыз эле? Үйдөгү буудайга? Ошол буудайдан дагы барбы? Бар. Абылкасым орону ачып мешоктун түбүндө калган буудайды алып чыкканда беркилер бири-бирин карашты. Анализге алдырыңыз, анализдесин. Тагы ошол буудайдын өзү, деп чебеленди Сапаркул. Дагы барбы ошол буудайдан? Деди текшерүүчү. Жок, калганы арпа. Башка урооңуз жокпу? Жок. Бирок келгендер үй ичин, короону, сарайды тинтип чыгышты. Кайсы группадагы инвалидсиз? Экинчи группада. Мына бул кагазга кол коюңуз, гражданин Абылкасым. Биз бул буудайды анализдейбиз. Эсиңизде болсун. Айылдан эч жакка чыгууга укугуңуз жок. Кызматка да барбайсыз. Тартипке көнбөсөңүз башка жара колдонобуз. То есть каматабыз. Калган сөздү сот алдында айтып бересиз. Абылкасым кагазга кол койду. Келгендер мешокто калган буудайды жана баланын өтүгүн алып чыгып кетишти. Адегенде Абылкасым эмне болуп кеткенин өзү да көп түшүнгөн жок көрүнөт. Бирок эшикке чыкканда өзүнүн акыбалы мээсине толук жетти. Короого эл толуп кетиптир. Алар эмне жөнүндө кужулдашып аткандары билинбейт. Кароолчу үйдөн чыкканда жым-жырт болуп калышты. Ал эмне айтарын билбей туруп калды. Элдин түрү башкача, Абылкасымды азыр эле асмандан түшө калгандай тиктешет. Кээси таң калса, кээсинин көздөрүндө жек көрүү. Алдында далдайып, моңкулоо эке турат. Былтыр Абылкасымга үйүңдүн үстүн жаап ал деп 2 устун берген. Азыр анын түрү каардуу. Ойна койсо үйдү бузуп, устундарын сууруп кетчүдөй. Жанында бөөшчеңе ар күнү Абылкасымдын уюн саап берчү. Тигине Жумадел былтыр эч бир акысыз сарайын салышып берген. Алта башын жерге салып дулдуят. Жада калса кээде суу алып келип жүргөн кичинекей Жакен да колуна таш кармап алыптыр. Унчугушпайт. Кагылайындар, менде айып жок. Мен алдандым. Мени акмак кылышты деп айтууга камданган Абылкасым бир кадам алдыга басты. Бирок тамагы кургап, деми кыстыгып кетип үн чыгара албады.
Şilekeyin juttu da 5 mantının topçusun hiç bir şartsız ulan bir çeçip kayra topçulayverdi. Elin çıkpaydı. Avul Kasım maqsang tap uyga kirip ketdi. Şümşük dep kıkırdı kimdir biri. El kuculdaştı. Kokoloy başı жүрüp mülk demni kılat botam. Biri menen şerikleşti da bu жалgыз emes. Өлігіңді көрейін қираңдаған. Мен да мұны аяп жүрбеймін бе? Жүзі қара тұрбай үшімшіктің. Хүрендік таңға қандып қолы барды я. Бичара, бұл да соғыштың қары. Же болбаса ушундай барчу бала беле бұл байқұш. Бізді ачыққа қырылсын деген ғой шүмшік. Ауыл Қасымнан көріп жатып тұр дегенде ишенбей қойғам. Адам баласына ишенуге болбайды екен ғой. Ай, зияда байбиченің арба құрсан. Elden ağemge korsun. Beti bir çımırıp keçirim sırap koybaydı. Kara vet turbayba. Baykuş kempir uç kaçtırıp gelgendile bilgem şimşik ekenen. Munun bardığını oğup durgan Avul Kasım eşikке çırkap çıktı. Kaklayındar, emin için beni Kuday alsın seni. Toktasın aremne der eken. Men akmak boldum bilsinger. Dep kıykırdı Avul Kasım. Bilevez anыңda. Жоқ, мен қағаз жазғам. Қайдағы қағаз айтып атат? Жүрегі түшіп алып жатпайбы? Бас жағыңды ура. 5-6 тоғылық қар, мұз, қалғаны даңқылдатты. Зың етіп терезі ырғып кетті. Ауыл Қасым үйге кіре қачып, қалғаны бекітуге мәжбүр болды. Жоғылған ел далайға дейре қарғап шилеп қороуды көчеде жүрді. Bir кезде болбоду эме, баргыла тарагыла. Ертең тергөөчү өзү текшерет. Толук далилдейт. Жекече жазалууга акыбыз жок, деп башкарма күпүлдөгөндөй болду. Зың этип дагы 2 айна кыргып кетти. Үйгө аркырап суук кирип келди. Бара-бара кожур басылып, тым-тырс болуп калды. Эл тарады. Ауыл Касым үйдүн ортосунда делдейип отура берди. Алдында ачылган көрдөй болуп оро жатты. Там түбүндө кулаган жүк, жабылбай калган сандык. Терезеден кирген аяз уңулдап, чөпүрөк сыпырақты калтыратат. Ауыл Касым аны туйбаган сыйт. Кудай, ушундайда шумдук болобу? Адам баласы мынчалык мыкачы болбосо не болот? Мен буларга не жамандык кылдым? Макул жалгыз экенмин, колумдун күчү жок, тилим жоркок, үнүм бас экен, күйөрүм, канатым жок экен. Ошон үчүн да кортойбу? Ушунчалыкта үгөйлөйбү адамды? Буудай талкан өзүлөрү, ал эми кысталганда мени түртө салышкан экен да. Ушинтип да бозола кылабы адамды? Ауыл Касымдын беттеринен жаш агып, мурдунун учуна тоңо берди. Энеке, сен тирүү болсоң, мындай акыбалга калбайт элем го. Баламда күнөө жок деп кыйкырат элем го. Кагылайын энеке. Кудайым кара ниетти каралап, ак жүрөктү актап чыгат дечү элең. Кана ошол Кудайың. Көз алдында баягы эски күмбөздүн карарган жаракасы тартылды. Сынык терезеден улуган шамал ошол жаракадан чыгып аткан сыйт. Кудай жок экен бул дүйнөдө. Акыйкат жок экен го бул дүйнөдө. Баса мен киммин? Мен кимге керекмин? Кимим бар менин? Асипабы, ал жомок, жесир калды. Баласы жетим өсүп келе жатат. Бирок мен үчүн ал асмандагы жылдыздай. Көрөрүң көрөсүң, шооласында жалгыз саат тийгизген сыйт, бирок жетпейсиң. Алыс, ортобузда муздагы алам, өмүрүң жеткис жол жатат. Элге берилген бакыттан мага жетпей калган экен да. Кана, эмне айла калды. Анан бир нерсени эстегендей башын көтөрдү. Ооба, сарайда, ошол жерде жана илинип турган. Ауыл Касым каалганы жаппай эшикке чыкты. Сарайда илинип турган чылбырды алды да өйдүн жанында бутактарын картаң эненин колдорундай мээримдүү жайган чоң кара бактын жанына келди. Ооба, ушул бутактын бирине, элдин бардыгы көрсүн. Бар. Ауыл Касым үйдү көздөй аксаңдады. Бир-эки ооз кат жазыш керек го. Кимге жазам? Элгеби, башкармагабы, Сапаркулгабы же Асипагабы? Ауыл Касым үлпүлдөтүп чырак жагып, бир барак кагаз, сыя карандаш тапты да калтылдаган кол менен Асипа деп жазды. Асипа, мен шүмшүк эмесмин. Илгери сенин күмүш топчуларыңды да мен алган эмесмин. Кудай алдында, өлүм алдында айтарым ушул. Мен алдандым, мени жаман жорукка түртүштү, жаманаттык кылышты.
Өз намысымда биримди коргоого дарманым жок. Алар көп, мен жалгызмын. Болду, чарчадым. Эмдиги жылы ушул күнү чыт чыгарып Кур'ан окутуп койсоң, эки дүйнөдө тең ыраазымын сага. Балаңа жакшы тилек менен жаңы жылга белек алып койдум эле, бирок тагдыр ушундай экен. Ал ишке ашпай калды. Түбөлүккө кош. Бактылуу бол. Абылкасым жазып өтүп алакандай кагазды далайга дейрек карап отурду. Анан негедир жаңы жылдык белек жөнүндө жазганын өчүрүп салды да, катты кайра көчүрө баштады. Эшик такылдады. Абылкасым чочуп кетти. Ким бу? Ач абыке, мен. Мен деген ким? Бакырба. Ким бу? Сапаркулмун. Менин жанымды алганы келдиңби? Бакырба, сөз бар. Текшерүүчүлөрдүн көзүнчө ошондой кылууга туура келди. Аны кечир деп келгендир деп үмүттөнгөн Абылкасым лампанын билигин чоңойтуп, эшик ачып, жүктүн бурчуна барып үңкүйүп отуруп алды. Закус келгендей пияз миязың барбы? Сапаркул койнунан бөтөлкө сууруп чыкты. Абылкасым ордунан жылган жок. Түнкү мейман өзү барып көктөн бир сындырымнан эки чына алып столго койду. Кел, жүздөшүп кекиртекти бир аз жылыталы. Абылкасым унчукпай отура берди. Сапаркулдун келишинде бир шек бар сыяктуу. Сенин ден соолугуң үчүн. Кампачы аракты тынбай тартып жиберчүдөй чынына эгиге такады. Бирок тиги ичпеген соң кайра столго койду. Азыр ичпесең кийин ичерсиң. Сапаркул чыныдагы арактарды кайра бутылкага куйду. Эй, обу жок Дулдуйбай, кеп ук, төкөр. Эш мындай. Будайды үчөөбүз алганбыз десең, бул групповой урулукка жатат. Так? Мунун күнөөсү оор. Аз дегенде эле 10 жылдан кучактап калабыз. Так? Жалгыз болчумун десең, 2-3 жылдан ашпайт. Бул бир деп тур. Экинчиси, мен камалсам, сен эзелде кутула албайсың. Так? Демек, менин ишеничтүү досторум бар, колумда бар, берчүгө берип сүйлөшчү менен сүйлөшүп, сени куткарып алам. Кесип жиберсе да көпкө жатпайсың. Бошотам. Так? Түшүндүңбү? Кол койгон кагазым кана, деди Абылкасым. Чынак. Байкең аны эбак жок кылган. Абылкасым үнү каткан жок. Кел эми жүздөшө коелу. Сапаркул чыныларга арак куйду. Абылкасым кабак алдынан жүктүн бурчун карады. Бирок ал жерде мылтыгы жок эле. Текшерүүчүлөр алып кеткен. Сен инвалидсиң. Кеспей коюшу да мүмкүн. Демек, сенин группаң экинчи, аскерге да жараган эмессиң. Так? Түшүндүңбү? Абылкасым мүкөк жакты карады. Ал жерде чоң бычак бар эле, бирок азыр көрүнбөйт. Кайда болду экен? Сенин эсиң бар. Мунун бардыгын жакшылап таразага тартып көр. Так? Кел эми, көтөрүп жиберели. Айла табылар. Сапаркул чынын сунду. Кел эми тескери карабай. Абылкасым бурчта турган чоң бакандан көзүн албай отура берди. Анан дагы бир нерсе эсиңде болсун. Будай сеникинен табылды. Менден грамм чыккан жок. Мени да алды десең эч ким ишенбейт. Танып кетем. Буга не дейсиң? Кел эми колум талып кетти, ичип кой муна. Сапаркул чынын жерге койду. Жогол. Абылкасым учуп жетип баканды алды. Эй, жинтийдиби сага? Сапаркул жалтактап колун көтөрүп эшикти көздөй жылды. Жогал дейм сени, жогал! Абылкасымдын көздөрү чанагынан чыгып үнү кысылды. Жиндуга бул кеңешкени келбедимби мен сага? Киши деп келбедимби мен сага? Жогал дейм. Абылкасым союлду көтөрдү, ал даңк деп үйдүн төбөсүнө тийди. Лампа үлүпүлдөй түштү. Акырын, кетем, мына. Сапаркул эптеп эшикке чыкты да жок болду. Абылкасым каң дедире каалган уруп калды. Бакан эки бөлүнүп кетти. Абылкасым жылан өлтүрүп аткансып босогону сабай берди. Жогал шимшик! Бакан 4 бөлүндү. Шыпырыктай жанчылды. Абылкасымдын алы кетип жерге жыгылды. О, акыйкат, кайдасың сен? Кай жерде жүрөсүң? Барып элең бу дүйнөдө. Же көмүлүп калдыңбы көргө? Абылкасым жашын тыйып токтоно албай, көкүрөгү титиреп, жүрөгү мыкчылып атты. Канча убакыт өткөнү белгисиз, башын көтөрсө таң сүрүп калыптыр. Сынган терезеден аяз аркырайт. Чырак эбак өчүптүр.
Буту колу таштай муздак, койнунда асипага жазган кат столдо ичилбей калганыраак. Ауылқасым эптеп оттамызды, бирок сууп калган меш тартпай, көк түтүн бырыксып, анын жашын шургулатты. Үйлөп жатып араң тутандырды. Үшүп камтууга келбей калган колдорун мешке кактады, бирок өзү жылый турган эмес. Кайгып кетиптир. Алсынган терезени жууркан менен калап коюп, чыныдагы аракты тынбай тартып жиберди. Муздак арак ач карын өзөгүнө жалындай тийди. Бираздан кийин көкрөгү жылып, бүткөн боюн жумшарткансып магдыратты. Ауылкасым дагы жарым чыныдай куюп ичти. Эмкиси жанагындан ачуураак жана жылуураактай сезилди. Башы бир аз кеңирей баштады. Баса, бул аракты Сапаркул Шымшык алып келбедиби? Демек менден корккон экен да, талтаңдап качпадыбы? Ауылкасым өзүнөн өзү кыткылыктап күлдү. Демек мен сөлдүрөгөн макулук эмесмин да. Кылам дегенди кылып коём. Анын тагдыры менин колумда. Эмне кылам десем өзүм билем да. Ауылкасым дагы бир аз арак ичти. Кызыгандан кызып, денеси жылып, каны суйла берди. Колу койнундагы кат курунду. Муну мен неге жаздым? Тапкан экенмин кат жазган кишини. Шымшыктын эжеси да Шымшык турбайбы? Балким ошол эжеси үйрөткөндүр. Ауылкасымга жала жаап, анын колунан эчтеке келбейт. Бала кезде далай сабаганмын деп айткандыр. Уртакан буудайды да экөөлөп катты да, корду карасаң ой. Дагы ошол буудай уурдаган күнү баласын унга жибериптир эмес беле. Ошону кантип сезбедим мен, дөпөрөсмүн да. Баягыда топчусун мага жала жапканда эле белгилүү болбоду беле. Адамдын акыл мүнөзү өлөр өлгөнчө өзгөрбөйт турбайбы? Ошонун себебине минтип салпайып жүрбөймүнбү? Тапкан экенмин жылдызды, тапкан экенмин чыракты. Тапкан экенмин өлүм алдында терең сырдуу кат жазуучу адамды. Баса, мен муну өлүп жинди болуп турмунбу? Токтогула, мен ким экенимди билесиңер. Окшошкон Шымшыктар. Баласына гана бол. Анда эмне айып? Мейли. Андай болса ал баланы өзүм деле бакылам. Бирок тиги экөөнү жок кылам. Ауылкасым катты майдылап тутуп мешки ыргытты. Кагаз алууланып күйүп, кагыра бараң турган жараңкыларды бычыратты. Өчүмдү алам силерден. Маскара кылдыңбы мени? Шашпагыла, өлбөгөн жерде калышам. Соттон кутула албасмын. Күнөөм бар, бирок сени да соо койбойм, Сапаркул. Мойнуңа алдыра албасам, өзүм соттойм сени. Ауылкасым жүктүн астында чаң басып аткан эски чыбетме мылтыкты алды. Затворун дат басып калыптыр. Бул эски мылтыктын кароолу сынып, 10 чакты жылдан бери ок атылган эмес. Ошондуктан текшерүүчүлөр албай кеткен окшойт. Сандыктын түбүн тинтип араң бир ок тапты. Жакын жерден атса, ушул эле түбүнө жетет. Ал мештин оозун тарс жаап, тумагын кийип, бел курун бекем тартынып, бардыгын азыр эле талкалап жиберчүдөй үйдөн чыкты. Эртеңки үрөң бараңда жалгыз караан аксаңдап, кызык уйкуда жаткан айылды аралап келе жатты. Таң каяз беттен чымчып, ичигинин жакасына кыроо кондурду. Бирок кызуу Ауылкасым аны сезбегендей, оозунан ысык демин көк түтүндөй буркуратып, койнун топчуланбай жагжайтып, шодокондун канаты сынган бүркүтүндөй шодоңдоп келе берди. Мени жок кылгысы бар, ой! Ата бабаңды! Мен намыс үчүн, акыйкат үчүн чокко да кирем, өлүмгө да барам. Ата бабаңды! Күчүм аз, тилим чоркок болсо да чындык үчүн курман болом. Турмушунда көргөн кыянаттын бардыгын жада калса, ден соолугунун начарлыгы, жетимдиги, жалгыздыгы, окубай калганы, иши кылып жер үстүндөгү жамандыктын бардыгына Сапаркул менен анын эжеси себепкер болгондой сезилди. Ачуунун күчү менен келген Ауылкасым дарбазаны шалак эттире тээп салып куроого кирди. Алдынан кара ит чыгып, каңкылдамыш болду. Курсакка тепки жегенде каңшылап үй артына качты. Ауылкасым эшикти муштакалады. Дауш угулбаган соң ийни менен түрттү. Илгичи шарттыргып кетти. Сапаркул Шымшык, чык бери адам болсоң. Мунжа, ажал издеп келдиңби? Оң бөлмөдөн колуна камчы алып Сапаркул чыкты, бирок мылтыкты көрүп кайра качты. Чыктын бери Шымшык.
Özüm sottayım seni. Emne olup ketdi, Kuday? Sol bölmeden iç köynөгүн balbalaktatıp, Айсипа çırkap çıktı. Sağa cintiydi, Abul Kasım. Ova cintiydi mağa. Görsetem men sizlerge şimşikti. Çıktı eyningdi bere. İç köyden balası çırkap çıkıp, enesini kucaktap, bakırıp uylap jüberdi. Kokuy, kızılday Masturbay balamın çürögü düşet. Айсипа mıltık kasıldı. Bala bakıra verdi. Jonkay eje, göreyin men atkanın, dedi Saparkul. Çıkkın beri şimşik, öpköңdü teşem men. Abul Kasım oң bölmeni көздөй julundu. Saparkulаны түртүп жиберип, сыртка чыга качты. Кароолчу артынан умтулду. Kokuy, öldürdü. Ayal anın butuna asılıp çıkıldı. Kaklayıp keteyin avuke, mağa berip koy, bir açuğundu. Emne olup ketdi, aytçı mağa. Aytıp koyçu mağa kaklayın Abul Kasım, aytçı degi. Abul Kasım mаңдайында kim жалынып жалбарып турганын азыр гана байкагандай бир аз соолуга калып, алаканы менен бетин шыбады. Сабыр кыл абыке, сабыр кыл. Баламын жүрөгү түшөт. Ал зөкүргө теңелип нетесиң. Сен улуу турбайсың бандан. Айсипа анын буттарын кучактап жалына берди. Бала сыйлай берди. Абул Kasım мылтыгын жерге койду. Ошент абыке. Андан көрөк мына мени өлтүр. Дегени тим кой, көрөргөнө жашаар бактысы бар анын. Мен бейбак болсо бүткө мечак. Же эрден жок, же атадан жок. Ментип шүмшүйүп калдык. Бала Абул Kasımдын жоошуй баштаганын көрүп бир аз басылып калды. Коркпа каралдым. Абаң мас болуп калган турбайбы бир аз. Абаң аяй абаң. Эчтеке кылбайт, коркпа. Айсипа баласын бооруна кысты. Бала басылып калды. Кана айтып берчи мага, Абул Kasım. Эмне болуп жүрөсүңөр? Айтчы. Мен анын уялаш эжесимин го. Же анын бир ооз сөз айтпайт, талашканыңар эмне? Келин кароолчунун мылтыгын алып колунан жетеледи. Кирчи үйгө, түшүндүрчү мага. Абул Kasım жаш баладай жоошуп, аялды эрчи үйгө кирди. Келе кой абыке, отур мындай. Айтып берчи. Абул Kasım отурду. Бала ыйын басып, башын энесинин көкүрөгүнө катып бышактай берди. Барак кой уулум, төшөгүңө барып жат. Мен абаң менен сүйлөшөйүн. Коркпа берекем. Бул жакшы абаң. Бая күнү сага 5 жез берген турбайбы? Бара кой, укта. Коркуп калган бала улам кылчактап кыйылып, аркы бөлмөгө кирип кетти. Ачкыл ичесиңби, Абул Kasım? Теге башын чулгуду. Чай коеюнбу, сергитет. Мен мас эмесмин, деди Абул Kasım, маңдайындагы ич көйнөкчөн келинге баш көтөрбөй. Мас деп ойлоба. Мен күйүтүмөн иштем. Эмне үчүн ичесиң? Жеден соолугуң мыкты болбосо. Абул Kasım башын көтөрүп келинди карады. Ал жука көйнөкчөн эки колун бооруна кысып турат. Чачы жазылуу, көздөрү алайган, ишенимдүү. Жок, мындай көздөр анткорлугун албайт. Алдабайт, татынакай мээримдүү көздөр. Ага жаман айтуу эмес, шектенүүгө да дити барбады. Абул Kasım башын эшик жакка бурду. Энең маскара кылды мени. Элдин бетин карай албай калдым. Кече бардыгы келиптир. Кебимди угушпайт. Андан көрө баарылап тепкилешсе болмок мени. Абул Kasım алаканы менен жашын сүрттү. Мен да аларды жек көрдүм. Будайды өзүлөрү алып коюп, жалгыз мага жала жапкан экен дедим. Сени жалгыз алыптыр. Үйүнөн үрөндүк буудай, аркандай кийим кече чыгыптыр дебедиби? Өгүнү кампага барсам, Сапаркул бир чоочун жигит менен буудай алып атыптыр. Тийбегиле десем, активтердин буйругу боюнча элдин бардыгына таратып атабыз. Сен да ал дешти. Иштин бардыгына эми толук түшүнгөн Айсипа оозун кармап эч бир сөз айта албай калды. Кароолчу жашын сүртүп сөзүн уланта берди. Түндө келиптир мага энең, деди Абул Kasım саал кайраттана. Бардыгын өз мойнуңа ал деп коркутат мени. Башка бирөө болсо ошол жерден атып салат болчумун. Качып кутулду. Кароолчунун үнү чыйрала берди. Качанга дейре мени кордошот. Унчукпасаң жаман короочу да мага бөрү болуп алат окшойт. Мен да бир адамдай бардырмын. Мага арнамыз керек. Келин аны таңыркагандай карады. Абул Kasım баягы эле балдардан да, кыздардан да таяк жеп сөлдүрөгөн Абул Kasım эмес. Башка адам жигиттик намыс жөнүндө күпүлдөп жаткансыйт. Келин жанатаан бери эркектин маңдайында бадырайып, эч көйнөкчөн турганын эми гана сезди окшойт. Ары жактан көйнөгүн алып кие койду.
Күнөөм бар. Будайды албай койсам да болмок. Бирок акыйкат үчүн өлпөгөн жерде калышам. Сот алдында бардыгын айтып берем. Акыйкат үчүн жанымды курман кылам. Баарын талкалайм. Деп аткан Абыл Касым заматта жагып жап басылып унчукпай калды. Асипанын жайнаган көздөрүнөн жаш мончоктоп атыптыр. О, шорду мен. Шорумдагы каткан турбайбы? Ишенгеним, карманганым жалгыз иним эмес беле. Кайдагы балекет кампа, кайдагы балекет буудай чыга калды эле. Эмне кылам? Энесинин ыйын угуп Нурлан чыкты. О, шодойгон жетимим, дагы шодое турбайсыңбы? Жетимдиктен, жалгыздыктын даамы татып калган Абыл Касымдын зээни абдан кейди. Же келиндин ыйы сай сөгүнө жеттиби, эмне кылаарын, эмне айтаарын билбей тайсалдап калды. О, шорду башым, кайсы шорду күнү төрөлдүм экен? Же жер албайт мени бейбакты. Абыл Касым жаман тумагын бир кийип, бир чечип, койгула эме, койгула, дей берди. Тигил экөө анын сөзүн укканда жок. Абыл Касым акырын туруп, мылтыгын алып, сыртты көздөй басты. Келин анын кетип калганын байкабай да калды көрүнөт. Кызыл чокко муздак суу төгүлгөн сыяктуу Абыл Касым ачуусу кагылып, соп-соо болуп калды. Келиндин ыйы кулагынан кетпей койду. Сапаркул Шымшүктүн тагдыры Асипанын жүрөгүнө мынча жакын болорун ким ойлоптур? Кароолчу Кетээр менен Сапаркул эки жолдошун ээрчите үйгө кирип келди. Үчөөндө тең камчы, бирөөндө мылтык. Жаңкы мунжу кана? Билбейм, кетип калды. Асипа жашын сүрттү. Сага колу тийдиби эже? Деди жигиттердин бирөө. Жок, тийбей калсын. Жигиттер даурап чыгып кетишти. Райондон тергөөчү келиптир. Төкөр Абыл Касымды, айылда дагы бир Абыл Касым бар эле, сурактап жатыптыр. Кампачы Сапаркул качып кетиптир деген кабар тегеректеги Айла апага бат эле жетти. Бир аздан кийин кароолчу буудайды жалгыз уурдаганын мойнуна алыптыр. Сапаркул табылыптыр. Эч кайда качпай эле 3 күн катары менен баш көтөрбөй ичип Майраш деген жесир келиндикинде жатыптыр деген эмиш угулду. Мунун көбү чындык болсо керек. Абыл Касымдын иши сотко берилгендиги жөнүндө колхозчулардын жалпы чогулушунда башкарма өзү айтып берди. Анын эртеси райондон милиция келди. Погондорунда эч бир чени жок. Жаш жигит экен. Күнөөкөр менен милиционер айылды аралап, чоң жолду көздөй басканда кары дебей, жаш дебей үйлөрүнөн чыгып үнсүз тигил экөөнү карап турушту. Абыл Касым башын жерден албай, көчөнүн так ортосу менен кете берди. Кургак кар себелеп жаткан жалгыз аяк чыйырга бир бутунун изи түз түшсө, бир бутунун изи майрык түшөт. Бир изи түз, бири майрык. Асипанын үйүнүн тушуна жеткенде Абыл Касым уурулук эмес, баатырлык кылган адамдай башын кекире көтөрүп, билинер билинбес жылмайды. Бирок Асипа көрүнбөдү. Абыл Касым бир аз токтоло калды. Шосседе машина күтүп турат. Жолуңар жаман экени өтө албай койду, деп шаштырды милиционер. Абыл Касым артын кылчак карап арышын ылдамдатты. Экөө айылдан чыгышып, эски коргондун жанынан өтүштү. Баягы ураган чоң күмбөз дагы эле турат. Куржунуңузду мага бериңиз, деди милиционер. Жок, садагасы, өзүм эле көтөрөйүн. Мага берип коюңуз, бутуңуз оорулуу турбайбы? Ылдамыраак басалы. Абыл Касым куржунун милиционерге берди. Сиздин оюңузча мени нече жылга кесет? Деп сурады Абыл Касым. Билбейм, милиционер куржунду ийине салды. Көп болдубу милицияда иштегениңиз? Жок, бир айга жете элек. Аскерден жакында эле келдим. Ырактан чоң жолдо турган машина көрүндү. Унчукпай баса беришти. Сизге го, деди милиционер артын карап. Айыл жактан аял чуркап келе жатыптыр. Абыл Касым башын чайкады. Анын артынан эч ким чуркабасы анык. Бирок аял жакындай берип колун булгалады. Беркилер токтоп калышты. Асип экен. Ал жете келип энтигип, эч бир сөз айта албай туруп калды. Милиционер бир нерсени түшүнгөндөй акырын ары басып кетти. Абыл Касым, деди Асипа энтигип. Муну жолуңа гүл асык кылып кет. Колундагы түйүнчөктү берди. Абыл Касым унчукпай эрдин тиштеп тура берди.
Gelindi mаңдайынан сылап, башкача эч качан айтпаган насек сөздөрдү айткысы келди, бирок антүүгө колу да барбады, сөз да таппады. Тамагына бир нерсе туруп калгансып, көздөрүн жашылдантты. Рахмат айткандарды да унутуп коюптур. Милиционер акырын басып келди. Мындай эмне бар? Деди ал түйүнчөктү кармалап көрүп. Тамеки, анан бир аз каттама, деди келин. Милиционер түйүнчөктү куржунга салмак болду. Жок эничек, муну өзүм эле көтөрүп алайын, деп жалынып жиберди Абылкасым. Шосседе турган машинадан көк кийимчан адам түшүп бери басты. Старшина келе жатат, жүрүңүз, деди милиционер. Жакшы каласыш, тентегиңди жакшы бак. Абылкасым келиндин колун кыса кармап жылмайды. Асипа унчуккан жок. Күнөөкөр артын карабай милиционерди ээрчей аксаңдады. Биризи түз, биризи майрык, биризи түз. Асипа эки колун бооруна алып жылбай тура берди. Жакыныңыз го, деди жаш милиционер. Абылкасым башын ийкеди. Чоң жолго чыгышты. Анда эки милиционер жана дагы бир адам бар экен, машина жүрүп кетти. Асипа токой четине чыккан жалгыз ак кайыңдай болуп айылдын бери жагында тура берди. Машина дөңдөн ашып, ылдый түшүп, кайра түзгө чыгып калдырады. Келинди жалгыз карааны кичиргенден кичирип, тунарып бара-бара көзгө көрүнбөй калды. Абылкасымдын соту райондон өттү. Эл мүлкүнө кол салгандыгы үчүн 8 жылга камалып, үй мүлкү менчик огороду колхоздун пайдасына кетсин деген соттун токтому ишке ашырылды. Үй эски болгондуктан аны кулатып, түздөп, колхоздун жерине кошуп, арпа айдап салышты. Абылкасым күнөөнүн бардыгын мойнуна алган соң, айылдаштар чын эле ошондой болгон экен деп калышты. Саруулап коркуп жүргөн Сапаркулга бул өтө таң каларлык болду. Мен камалбасам сени куткарам дегениме ишенген экен деп калды. Изин суутуш үчүн кампаны өткөрүп берип, башка айылга, башка кызматка которулуп кетти. Ал Абылкасымдын ишине киришип бошотуунун аракетин кылган да жок. Анткени өзү кармалып калышы мүмкүн эле. Бир кездерде жолдоштору менен шаракташып, жорго менеп, тоого чыгып, тойлордо жеңелер менен жагын жана айтышып, куудулдашып, эл күлдүргөн Сапаркул жок. Башка адам болуп калган сыйт. Айыбын элдин баары билип койгондой өзүнөн өзү четтей берди. Кызматка эрте кетип, кеч келет. Анын үстүнө Асипа да өтө ойлуу, капалуу болуп кетти. Кээде көздөрү ыйлаган адамдыкындай шишип калат. Эмне ыйлайт? Жаман окуядан аман кутулганыма сүйүнбөйбү? Же Абылкасым башына күч келгенде ишти кайра каратып мени каматат деп коркуп жүрөбү? Балким капасы башкадыр. Согушта курман болгон жолдошу эсине түшүп ыйлап жүргөндүр. Мындай ойлор келгенде Сапаркул өзүн өзү сороткондой бир аз кайраттанат. Күнөөсү анчалык эле чоң эместей сезилет. Ден соолугунун начарлыгынан оор жумушка жарабаган Абылкасым казарма шыпырып, картошка арчып, мончо жагып жүрдү. Бул жерге келери менен Асипага кат жаза баштаган. Арадан бир топ убакыт өттү, бирок жазган катын поштага берилек. Өзүнүн жазганы өзүнө жакпайт. Бир каты муңдуу, мылжың болсо, экинчиси бир нерсеге даттанган байкуштукундай, үчүнчүсү өтө кайраттуу, өзүнчө чоң баатырлык кылып кыйратып салгандай сезилет. Ал эми Абылкасымдын максаты атаны байкуш айы дедиртүү, же болбосо кайран жарайт дедиртүү эмес болчу. Ошондуктан ар кайсы түрдө 5-6 кат жазып, конвертке салардын алдында дагы бир окуп чыгып, тытып салып кайра жазып жүрдү. Акыры бир катты тытпай салып жиберди. Амандык кат. Кымбаттуулуу даражада көрүүчү Асипа. Кандай? Аман эсен, сак саламат жүрөсүңбү? Балаңдын дени сак, оору сыркоодон оолак ойноп жүрөбү? Айылда кандай жаңылыктар бар? Мен болсо январдан бери бул жерде жүрөм. Азырынча жеңил кызматтамын. Турмуш жаман эмес. Ачка болбойм, үшүбөйм. Ушул жакта жүрөт деген жаманаттысы болбосо, элимди, жеримди сагынгандыгым болбосо, турмуш анчалык жаман эмес. Балким менден кат күткөн эместирсиң. Бирок экөөбүз дагы көрүшөбүзбү, жокпу, Кудай билет. Эзелтен бери жүрөгүмдү өйгөн жара бар. Бул балакеттүү окуядан мурда жаныңа даап басып бара албадым. Жолукканда ачылып сүйлөшө албадым. Асипа, ар бир адамдын негизги турмуштук максаты самалган ою жылдысы болот дейт.
Kebiri atak dаңтысамайды. Kesi zor işti bütürüp, jer üstünde iz kaldırsam deydiken. Bütkül turmuşun, köçün, akılın oşoğu bağıştaydı. Al üçün güreşöd. Oşon üçün jana oşonduktan jaşaydı eken. Al eme meni kaysı göç jer üstünde qarmap жүрді deysin. Den soluğumda özüň bilesin. Çoğun iş geçirabaydı. Okup qıyrat albadım. Bala çakam jok. Kokoloyman. Mölük baylık çiğbadım. Ana emne kılam. Başkalarga okşop çoğun jolga çıkalbadım. Jalgız ayak çiğir menen keleverdim. Biroq bir nerse meni çöktürübey, jüregime kuvat, özüme kudret berip durdu. Bul sen. Esiňdebe? Bala kezde senin gümüş topçularyň jogulgany. Hany men algan emesmin. Biroq maga hiç kim işenken jok. Oşonda köňülüm abdan orup kalsa gerek. Seni abdan jek köre başladım. Öte jaşylym, biroq keyin sen buygu adaşıp, üşügön balaň menen maga jolukkan burondu tünden tartıp, jüregim ordundan qozgolganso başgaça soga başladı. Buga senin or tagdyryň sebepker boldy je. Oşol buronda sen başyňa iş düşgönde, başkadan emes, menden jardam suraganyň meni jibitdi je. Koynuma katıp üýüme jetkirgen balaňdyn jylyw demi kökregime ötüp getdi. Bilbeyim. Seni köhüzün ortağızda hiç kanday mamile olbosun toluk düşünçümün. Sen tatına kayjaş gelinsin. Meni bolsa özüň bilesin. Biroq kökrektöki jarık ümit bülbülde öçpedi. Saga bir jakşylyk kılıp, seni çoğun kıyanattan kutkarıp, gerek bolsa sen üçün janymdy kurman kılууny eňsedim. Anan janagı jaman okuya boldu. Eniň Saparkul meni kütbegen jerden urga türtdü. Şümşük atqa kondurdu. Baykuş enemdin gerezi daima kulağımda bolçu. Günölü günösün tartat. Ak jürek aktalıp çıgat. Muny Kuday özü bilet de çenem. Men aha işençümün. Görse hiç kanday asmanda Kuday jok, jerde adamdın özü Kuday eken. Hakikat degendin özü Kuday okşaydı. Halda asmandan düşbeydi eken. Taňazandan silerten üýge mıltık menen gelgenimdin sebebi de uşul boldu. Biroq iş başkaça bolup çykdy. Saparkul kamalsa, senin göz yaşın tögülörün estebepdirmen. Anı geçir. Açuğulu adam sokur degen oşol. Men jalgız boyman. Qayda bolsa günüm öteveret. Bolar iş boldu. Süýün gönüm, sahak kılam degen jakşylygymdy alımdın jetişinçe işke aşırdım. Emi öyle versem de arman jok. Sen salıp jübergen tamekini jana unga kuurgan etdi aldım. Buzulbaptır. Tamekini tartkanda geçinde büt ayıl ot jakkandaky kurgagan şıral jındyn jyty gelgensiydi. Bir hoz söz жазбағanyňa gana ökündüm. Biroq emne üçin жазбadyň dep soraga hiç bir hukugum jok. Salamym menen Awulkasym. Bul katty Asipa hiç kimge görsetpöy emne kılaryn, kanday жооп жазaryn bilbey jürdi. Anın üstüne Saparkul tege kızmatından da boşap alıpdyr. Qayda getkeni belgisiz. Çinelek kaçıp ketken okşaydı. Haylası ketken Asipa Awulkasymga kat jaza başladı. Amandyk kat. Awulkasym, salamatsың ba? Kat жазıp görbegenime köp jyl boldy. Senden kat gelgenden beri özümdi jek görgönden jek görem. Antkene senin aldyňda meniň günöm öte zor. Saparkul ekweň meni çoğun kaýgyga batyrdyňar. Emne kılarymdy bilbey kaldym. Saparkuldan qayda jürgenim bilbeyim. Uyaty arnamysy bolsa gaýrylyp geler. Raýonga baryp ökmetlerge çyndykdy aýtyp, senin soğuňa kalat dep ümitdenem, biroq al karanyň görsetpey jüret. Bayagy Mayraş degen gelindi baştan ayak giyintip, tukawa palto alyp beripdir deydi. Algan buğdayın büt oşoga jumşagan okşaydı. Anысы da bizdikine köp gerçi boldu. Boyumda var deydi. Men nenim uşunday adam bolut dep hiç bir oýlagan emesmin. Emne kılaýyn? Menin kolman çıgıp getdi. Namysy bolsa özü bir ayla tavar. Raýonda iştegen bir top adamdın işi karalıp kızmatdan alınıştı. Gebir kamakta jatkandardyň işi gaýra tekşerilip, boşap gelip atşat. Sen özüňde bir hareket kılıp görbeýsiňbi? Har bir adam özüni özü el kataryna koşot, öz abeyir namysyny saktaýdy. Bayagda sen kelip Saparkulga julunganda sende de adamdyk, nakda jigitlik kasiyet bar eken sezdim. Balkim bul kıyanatty okuya bolbosa, sen menin gözüme bayagda ile baykuşday görünöt bileň. Bilbeyim, meni ayaganyňa rahmat, biroq
Günөөнүн бардыгын өз мойнуңа алганың таң каларлык. Мындайга көкүрөгү тоодой, жүрөгү наристе, көңүлү ысык көлдөй тунук адам гана барат. Эсиңдеби, окуу китебиндеги жомок. Өрдөктүн жумурткаларынын басып чыгарып, балапандары сууга түшүп сүзүп кеткенде, чыйпый чыккан тооктой болуп эки ортодо мен куурадым. Эмне кылайын, айтчы абыке. Келин катты жазып бүтүрө албады. Жүрөгүндөгүнүн бардыгын айкын жазса, сыя кагаз жете турган эмес. Күркүрөгөн күз келип, ак төөнүн карды жарылды. Аштык чабылып бүтүп, колхозчулар эмгек күнүн алган соң, Моңколой кенже уулун үйлөндүрүп той берди. Асипа эртеден кечке тойго союлган малдын ичек кардын артып, камыр жууруп, чызылдатып, боорсок бышырып, жеңесине жардам берди. Кечке жуук эл келе баштаганда акырын жылып үйүнө кетип калды. Уулу экөө ысык боорсок менен чай ичип отурса, эшик чыйк ачылып, үйгө иниси Сапаркул кирип келди. Үстүндө көк сукнодон погондору жок офицер китель, бутунда кычыраган хром өтүк, өзү бир аз кызуу. Тойго барган жоксуң же? Деп кайдыгер сурады да, кичинекей жээнин көкөлөтө көтөрүп, бетинен чоп беттире өптү. Айылдын бардыгы чогулат, деди Асипа. Кайсы бетим менен барам? Сапаркул эч бир сөз айта албай өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетти. Өтүгүн чечип, бурчка ыргытты да, чечинбей тактага сулк жыгылды. Бирок ал уктай албай далайга дейри ооналактады. Бир кезде туруп эжесинин бөлмөсүн ачты. Асипа да уктабай уулунун шымын жамап олтуруптур. Көздөрү шишиген, ыйлаптыр. Сапаркул жанына барып, бир топко дейри унчукпай турду. Асипа ыйын баспады. Ал баары бир камылат болчу. Үйүнөн буудай чыкпадыбы? Деди Сапаркул өзүн актагансып. Асипа жашын сүрттү. Анчалык кесилет ойлогон эмесмин. Таныш прокурордон сурасам, 2 жылдан ашпайт деген. Асипа унчукпады. Ал будайдын ордун эптеп коет болчумун. Текшерүүчүлөр чукул келип калышпадыбы? Бир аксак үчүн өзүм барып колго түшүп берейинби? Бул ишке кийлигишсем эле өзүм колго түшөм. Колдоочулардын көбү кызматынан алынды. Кимге барам? Асипа ийне менен колун сайып алды. Сөмөйүнөн кан чыгып кетти. Мен силер деп мойнума алган жокмун. Нурлан экөөңөр жалгыз калбасын дедим. Атабыз жок. Бизден болсо тигинтип жок болду. Же болбосо бардык күнөөмдү мойнума алат болчумун. Эл журттун арасындабыз. Качкадан өлбөйт элек го. Асипа жерге башын салып жумушун улантты. Эмне? Ата журду жок, кайсы бир сандалган салпаяк үчүн колго түшүп берейинби? Деп бакырды Сапаркул. Ал шордунун убалы кимге? Асипа инисин тикирее карады. Убалы? Силерге эмне, бир туугандын кереги жокпу? Кыйнабачы мени, Сапаш. Эки ортодо мен куурадым. Сен кутулуп кеткениңе сүйүнүп жүрсөң, тиги шорду баатырдык кылдым деп өзүнө өзү сыймыктанат. Эл эч нерсени билбейт. Болгон иш алар билгенде экен деп жүрүшөт. Жалгыз мен билем бардыгын. Менин жүрөгүм таш эместир. Менин жүрөгүм мененин жүрөгү. Менин жүрөгүм бир туугандын жүрөгү. Менин жүрөгүм аялдын жүрөгү. Элдин бетин карай албай калдым. Эшке чыксам, баары мени карап шыбырашкансыйт. Биздин үйдү сөмөй менен көрсөткөнсүйт. Эмесе баргын. Барып элге жай. Сотко бер, камасын мени. Силерге тентиген төкөр бир туугандан артык экен да. Колдон келсе ошол жакка өзүм барат болчумун. Сени мен мындай таш боор болот дегенде ойлогон эмесмин. Сени мен мойнума көтөрүп баккам. Сени мен... Асипа жашын жутуп сүйлөй албай калды. Сапаркул бышылдап, күшүлдөп, кончтору жалтырак өтүгүн кийди да шарт эшикке чыгып кетти. Асипа инисин таң атканча күтүп жатты. Ал кайта келип, чындыкты айтып, тиги күнөөсү жок шордуну куткарам, капа болбой эже деп сурарын күттү. Өмүрүндө иниси Асипага орой мамиле кылмак тургай сөз айткан жан эмес. Бирок Сапаркул келген жок. Үйдөн чыгаар замат башы менен күрткөгө кирип жоголуп кеткенсип, кийинки күндөрү да караандаган жок. Айласы кеткен Асипа бир күнү түн ичинде башына жолугун салынып, Майраш деген келиндикине барды. Үйү капкараңгы экен. Асипа акырын келип терезени чертти. Сен кимсиң, ой? Майраштын картаан кайнатасы садыбакасын киркиреген үнү угулду. Майраш үйдөбү, ата?
Çal eптеп-септеп орнынан тұрып, ичиген желбегей жамынып, қараңғы үйді қалдыратып, bir нәрселерге урынып, сыйпалап жүріп, ақыры берки бөлмөнүн эшигин таап ачып, ақырын чочутуп албайын дегенсип келинин чакырды. Эмне болуп кетти? Майраш туйтуң этти. Бери чыкчы балам, бирөө сени чакырып атат. Чал кечирим сурагандай жалдырады. Сапаркул келдиби? Майраш ордунан тура калды. Жок балам, Сапаркулдун эжеси окшойт, деди Садыбакас. Ага эмне керек экен? Деп чакылдады Майраш. Билбейм, Садагасы. Сыртта көйнөкчөн турат. Көзмө көрүнбөй жоголсун. Майраш жуурканына башын катты. Кой антпе балам. Эмнеге келгенин кайдан билейин, сабыр кыл. Өзүң чыгып сурачы, деди абышка. Майраш терезеге басып келди. Эмне болуп кетти? Айсипа бир аз оңтойсуздана түштү, бирок өзүн өзү колго алды. Кечирип кой, Садагасы, сен Сапаркулдун кайда экенин билбейсиңби? Айсипа кайнатасына угузбай сурады. Аныңдын кайда жүргөнүн мен кайдан билем? Кезиксе бетин аткып жулуп алат болчумун, деп чакчаңдады Майраш. Акырын кокуй тиги киши укпасын, уят, деди Айсипа. Укса уга берсин. Сенин эниң мени кара бет кылып баса берди. Мен кургурал шүмшүккө ишенип, курсагымды чедирейтип, айыл арасында жүрбөдүмбү? Кудайдын каргышы тийсин силерге. Кырылып өлгүлө окшошкон өлүгүңдү көрөйүндөр. Наристенин кусуру урсун силерди. Булугуп кайгы таарынычы ичине батпай турган келин буркурап ыйлап жиберди. Аркы бөлмөдөн абышканын калдайган караганы көрүндү. Кой балам, сабыр кыл, суук тиет. Ордуңа барып жатчы. Эжесинде эмне айып? Бул да бир шорту эмеспи? Бара кой. Мен өзүм сүйлөшөйүн, деди сабырдуу кайнатасы. Кереги жок, эч кимдин кереги жок мага. Баарыңар алдамчы, зулумсуңар. Бардыгыңар. Сен да ошолор менен бирсиң. Эмне үчүн мени күйөөм өлгөндө кетирбей койдуң? Эмне үчүн мени кармайсың кетирбей? Уулуң тирүү кезде бала төрөп берүүгө үлгүрбөсөм кантейин анан? Аның мени менен бир ай жашабай өлүп кетерин билип коюп турмунбу? Кетилердин огунан өлө турган болгон соң бияка келбей эле койбойбу? Колу бутунан ажыраган мунжуну эмне үчүн сен экөөбүздүн көзүбүзгө көрсөттү? Сапаркулуңар мени минтип алдап талаага таштап кетти. Бүт айлыңар, укум-тукумуңар менен шүмшүксүңөр силер. Жибер мени, төркүнүмө кетем. Балким Кудайымдын мага айтканы бардыр. Өлгөн уулуңдун арбагы урсун силерди. Көгөрбөй, көктөбөй калгыла. Майраш долланып, алкынып, жулкунуп, жерге отуруп ыйлай баштады. Кайнатасы келинди кичинекей баладай колунан жетелеп аркы бөлмөгө алып кетти. Садыбакас карыянын жалгыз уулу үйлөнгөндүн эртеси эле согуш башталып, майданга 5-6 күндөн кийин кеткен. Бир аздан соң колу бутунан ажырап, өз айылына келип курман болду. Жалгызынан ажыраган карыя мөлтүрөгөн жаш келини менен калды. Кагылып кетейин. Сен кетсең мен куса болуп жүрүп элем. Мына бу үй жай сеники. Короодогу кунажын музоосу менен 2 эчки, 1 кой баары сеники. Эмне кылам десең өзүң бил. Турмушка чыксаң, өз колум менен өз кызымдай узатам. Балдарың мени таята десе, мага андан башка бактынын кереги жок, кара чечекейим, деп буркурады абышка. Жок ата, сиз мени көрүп, мен сизди көрүп, жүкөнүбүздү эстей берип, жашыбыз соолот. Мен төркүнүмө кетейин. Экөөбүз 2 жерде жашап алаксыбасак болбойт, деди жаш келин. Кара чечекейим, кетем дегениң тугузба. Жок дегенде 1 жылчы да. Менин көрөр күнүм ичер суум деле түгөндө окшойт. Раматылык байбичем күнүгө түшүмө кирип, мени өзүнө чакырып жүрөт. Мени о дүйнөгө өзүң узат, бир уш топурагыңды аяба, анан кет балам, деп жалынган Садыбакас карыя. Ачыл элек гүлдөй кезинен жесир калган Майраш жалынып жалбарып аталык мээримин төгүп турган кайнатасын жалгыз таштап кете албады. Айсипа терезенин түбүндө бир аз турду. Эч ким чыкпаган соң үйүн көздөй басты. Садыбакас карыя артынан жете келди. Айланып кетейин кызым. Сен тиги менин келиниме таарынбачы кагылайын. Кечирип койчу байкушту. Бир ачууңду мага бер. Ошо келинимен башка карманаар тутанарым жок. Мени өз атасындай бакат. Жанагы сенин инең уят кылып, сызга отургузуп кетпедиби байкушту? Сапаркул экөө кошулуп үйлө болот экен деп келген кеткенин көрмөксөм болуп койчумун. Үйлүү жайлуу, бала чакалуу болуп айылда калышса, балдар мага таята деп келип турса, мен шордуунун төбөсү көккө жетпейт беле.
Садвакас көзүнөн мончоктогон жашын сүрттү. Анын көгөргөн көздөрү дайыма жашылданып турат. Ал жашын тыйбай дайыма ичинен боздоп жүрөбү же өмүрүндө ыйлап көрбөгөн жанбы, аны ким билсин. Кечириңиз ата, мен сизди капа кылам деп ойлогон эмесмин. Асипа жүрөгү чыдабай үйүнө чуркап кирип кетти. Бул жолугушуудан кийин Асипанын санаасы санга бөлүнүп уйкудан калды. Бир кезде өзү жаткан бешикке бөлүп, аркасына көтөрүп баккан бир энеден туулуп, бир эмчек эмп, бир үйдө өскөн уяла шинеси ушундай ташбор, ушундай тайыз, зөөкүр адам болот деп ойлоптур. Жок, ал эмес, жаштыгы менен кылмышын тереңдеп түшүнбөй, анын кесепетинен чоң кыянатка учураган адамдардын тагдырын этибар албай койгондур. Ал коркконунан качып жүрөт. Бир күнү эсине келип, кайраттанып, Абыл Касымды түрмөдөн, Майраш менен кайнатасын уяттан куткарат деп үмүттөндү Асипа. Күндөр өтө берди, бирок Сапаркул келбеди. Убакыт өткөн сайын Асипага бир тууганы жок көрүнүп, көңүлүн суутуп, ырактай берди. Ал анткен сайын Кудайдын үнү жетпеген мээримсиз, катаал жерде, кылмышкерлердин арасында жүдөп, чүнчүп жүргөн чүкөдөй адам жүрөгүн жылытып, көңүлүнө жакындады. Өмүрүндө эч бир жамандык кылбаган таза адам өзүнүн ар намысын коргой албаса ушинтип кор боло береби? Акактай ак болсо, далек нөөкөрдүн күнүн көрүп күйөбү? Балким Абыл Касым өзүнүн кандай айбаттуу, күчтүү адам экенин өзү билбей жүргөндүр. Акыры ал шордуу чындыкты билиш керек го. Майраштын тагдыры эсине түшкөндө Асипа бир тууганына ого бетер капа болот. Жап-жаш жесирди, кайгы кападан чөк түшүп калган чалды кантип алдады, кантип тити барды. Көрсө Сапаркул алсыздарга ага каршы тура албаган жетим жесирге кыр көрсөтүп, жалдыратканга маашыр экен да. Бул жеткен жүзү каралык эмеспи? Андай болсо эмне үчүн кара мүртөс жамандык жакшылыктын, адамгерчиликтин, ак жүрөктүүлүктүн, жада калса тунук сүйүүнүн, мээримдүүлүктүн жолун туруп, уйпалап жок кылыш керек? Мындай зулумдукка барган адам бир тууганың эмес, Кудайың болсо да аны кечирүүгө болобу? Өсүп-өнүп келе жаткан жакшылыкка эч ким кол берип жөлөп таябай, анын кентири кесилсе, күнөөсүн ким тартат? Ким жооптуу болот? Муну күнү түнү ойлоп жүргөн Асипа чакмак дептердин бир барагын чыгарып алды да, анын бетине «Жолдош прокурор, менин бир тууганым Сапаркул адамгерчиликтин жолунан тайып, жаман жорукка барды» деп бадырайта жазды. Таңга жуук үйдүн жанына жалгыз ат кошкон чана менен эки адам келди. «Мен бат эле чыгам», деп бирөө чанадан секирди. Сапаркул экен. Ал өзүнүн бөлмөсүн ачып, кийим-кечесин чемоданга салды. Нурландын бетинен өбүп кетейин деп берки бөлмөгө кирди. Эжеси уктап калыптыр. Сапаркул столдо жаткан арызды окуп чыгып, шарт айырып жерге таштады. Бир аз шалдайып турду да, айрылган арыздын бөлүктөрүн кайра жоголтуп, чөнтөгүнө бурдап тыкты. Эжеси арызын кайра жазаарын түшүндү көрүнөт. Сапаркул сыртка чыкты. «Кеттик», деди чанадагы адамга. «Шааргабы?» деп сурады жолдошу. «Жок, Майраштыкына». Жолдошу «чү» деп чананы Майраштыкын көздөй айдады. Аял сымалы жок, кичинекей кызга окшогон Майраш Сапаркул кирип келгенде ордунан ыргып барып мойнуна асылды. «Сапаш, сен келдиңби? Чын эле келдиңби? Кайда жүрдүң? Мен бейбак сени келбей калды деп, мен куруйун, ар кандай ойлор келип, кечирип кой мени. Мен сени, Сапаш, Сапашым...» Куса болгон Майраш ал жаны калбай жалынып жиберди. Сапаркул унчукпай кичинекей келинди жерден таптак көтөрүп, уурдунан өптү да жерге койду. «Муздап кетипсиң, азыр чай коеюн», деди келин. «Ичпейм». Сапаркул тумагын чечип табуреткага отурду. Майраш анын муздак колдорун кармап, төшөктү көздөй тартты. «Азыр таң атат», деди Сапаркул ордунан жылбай. «Атмактан атсын», деди Майраш. «Азыр күн чыгат». Сапаркул ордунан жылбай отура берди. «Качантан бери күндөн коркуп калгансың?» «Сыртта киши күтүп турат». «Күтмөктөн күтсүн?» Майраш кичинекей колдору менен анын чапанынын топчуларын чече баштады. Сапаркул койнунан эжеси жазган арыздын айрыктарын алып чыкты. «Бул эмне?» деди келин. «Менин үстүмөн прокурорго жазылыптыр. Ушундай болорун билгем». Сапаркул үшкүрөп башын тескери бурду. «Келе,
Майраш кагаздарды жаздыктын астына катып койду. Сапаркулдун көзүнө тамдын боорунда илинип турган Майраштын күйөөсүнүн портрети урдунду. Кайнатаң кайда? Жататып жиберди, чунак киши. Таптакыр далдырап алжып калды. Көнүгө ыйлайт, кетпе дейт. Балам да, кызым да, неберем да сенсиң дейт. Кече ооруканага кеткен. Жаткызып коюшкан окшойт. Теректей солдойбой келчи жаныма. Майраш жигиттин чакасынан кармап өзүнө тартты эле, ал ордунан туруп терезеге барды. Жолдошу чанадан түшүп, үшүгөнүнө чыдабай кардын үстүндө бийлеп, колдорун чапкылап туруптур. Майраш таарынып төшөгүнүн үстүнө тултуюп отуруп алды. Алдагы арызды окусаң, эжем жазыптыр, деди Сапаркул. Окубайм. Келин жаздыгынын астындагы кагаздарды алып ыргытып жиберди. Суук тиет, деди Сапаркул. Тие берсин, көп болсо өпкөмөн сезгени билөрмүн. Кеп жалгыз сенде эмес. Сапаркулдун жини келе түштү. Менде эч карызың жок, деди Майраш. Сапаркул келинди башынан аяк карап, кайра курсагы жап-жаш кыздыкындай ичине тартылып, бой келбети мурдагыдай болуп калганын эми гана байкады. Ай келесо, эмне кылдың? Сапаркул келиндин ийиндерин куушура кармады. Эчтеке, сени мен жоголуп кетпедим бе? Майраш мисирейип, ийинин кармаган колдордон бошонду. Сапаркул ордунан туруп, чачылып жаткан кагаздарды жоголтуп, чөнтөгүнө салды да тумагын баса кийип, сыртты көздөй басты. Майраш секирип барып, жигитти этектен алды. Токто, кетирбейм. Бөт айылга жүзү кара кылып, аларыңды алгандан кийин керегим жок экен да сага. Сапаркул этегине жабышкан келинди түртүп жиберип үйдөн чыгып кетти. Эсебиңди Кудай тапсын, шүмшүк, деп кыйкырды Майраш. Атаңдын башы, деди Сапаркул. Ал чанага секирип түштү. Шааргабы? Деп сурады чанадагы жолдошу. Жок, районго. Аякта эмне бар? Жолдошу олурая карады. Прокурор, деди Сапаркул. Балким ал өз күнөөсүнөн кутула албасына көзү жеттиби же бул эки сезим биригип кошулуп, анын терең жеринде үргүлөп жаткан наакта адамдык сапатын ойготтубу, иши кылып качууга камыган Сапаркул кетпей калды. Райондук прокурорго. Мен Сапаркул Чотоев. 1950 жылдын декабрында Шамурзаев Алымбай менен бирдикте кампадан 2 тоннага жакын буудай алып сатып жиберип, Кароолчу Абылкасымга жалаа жаптым. Ал адегенде танып жатты. Чындыктын бети ачыла жаздаганда мен өзүм барып, эл алдында бардыгын айтып берейин деген, бирок Абылкасым негедир күнөөнүн бардыгын өз мойнуна алып кесилип кете берди. Мен изимди суутуш үчүн башка кызматка которулуп, өз элден башка айылга качтым. Бирок өзүмдөн өзүм эч жакка кача албадым. 3 жылдан бери саруулап ичкеним, ирим, жегеним желим болду. Бул иш ар дайым жүрөгүмдү дүпүйтүп турат. Түн ичинде да түшүмдөн кетпейт. Бир аз ичип албасам, түнү бою уктабай чыгам. Күнүгө иче берип ден соолугумду бузуп алдым. Мындан ары бул бойдон жүрө албайм. Ошондуктан мени камакка алып, күнөөсүз Абылкасымды бошотууңуздарды сурайм. Менин кылмышыма Абылкасым менен Шамурзаев Алымбайдан башка Майраш Токоева да күбө боло алат. Анткени буудайдын акчасына ага тукаба пальто, жибек көйнөк, бөрткө жоолук жана чий така хром өтүк сатып бергем. Сапаркул Чотоев. Сапаркулдун арызы боюнча иши кайра ачылып, бошотууга уруксат берилген указ колуна тиери менен Абылкасым үйдү көздөй жөнөдү. Фрунзеге жетип, андан биякка келгенче түн кирип кетти. Эски коргондун тушуна келип бир аз токтоду. Баягы жакалуу күмбөз дагы эле турат. Тегерегине жыгачтан кашаа кармап, каалгасына кулпу салып коюптур. Таң калган Абылкасым ширеңке чагып, тактайдагы жазууну окуду. Бул эски күмбөз тарыхый эстеликтердин бири. Неченчи жылы ким жана кимге салынганы окумуштуулар тарабынан изилденип жатат. Ичине кирүүгө уруксат жок. Мамлекет тарабынан кайтарылат. Абылкасым бир топко дейре делдейип турду. Үйүнө келсе, ал жерде эч качан адам жашабагандай жүгөрү сеңселет. Бирок баягы картаң карабак дагы эле бар экен. Ал жоголуп кеткен уулун күткөн энедей мээримдүү кучагын жайгансыйт. Абылкасым аксаңдап барып, картаң бакты кучактап, анын быдырала бырыш баскан көкүрөгүнө башын койду. Апа, күттүңбү мени? Эми бардыгын жаңыдан баштайм. Жакшы үй салам ушул жерге, деди Абылкасым.
Абылкасым Асипанын үйүнө кандайча жеткенин өзү да байкабай калды. Короосу баягы эле бойдон, бирок дарбазасы шалайып, бир жагына ууп калыптыр. Бул үйдө колорага жараган эркек болсо оңдоп коймок. Үйдүн терезелери караңгы, көзүңдү жумсаң кара терезелер жарык болуп калгансыйт. Абылкасым жанатан бери, жок, эртеден бери, жок, көп жылдан бери өмүр бою умтулган дарбазага жеткенде негедир апкарып кире албай, колдору калтырап, муундары бошоп, тамагына бир нерсе туруп калгансып, көздөрүн жашылдантты. Анан ал шалайган дарбазаны оңдоп коюп, ары басып кетти. Көчөнүн аркы өсүндө заңгыраган чоң чатырлуу үй турат, терезелери кулаш жетпегендей чоң. Баса, бул жерде илгери биз окуган жепирейген мектеп бар эмес беле? Аны уратып жаңысын салган экен да, азаматтар. Абылкасым кайра Асипанын үйүнө келди. Кийимин оңдонуп, чаңын күбүп, шапкесин тууралап кийди да, шарт басып, эшик алдына келди. Бир аз туруп, акырын такылдатты. Үн жок. Катуураак такылдатты. Үн жок. Муштаклады. Бул ким? Мен. Эшик ачылды. Электр жарк этти. Бала менен аял босогодо кечирим сурагандай жылмайып турган адамды көрүштү. Мен келип калдым, деди Абылкасым. Түнкү мектепте жалгыз ойлонуп отурган Абылкасым башын көтөрдү. Мечтеги от өчө баштаптыр. Ал кызарган чоктун үстүнө таш көмүр салып, мектепти бекитип куроого чыкты. Кар балпактап жаап жаткан экен, жолдун аркы четинде кичинекей терезеден жарык түшүп турат. Ал ошол жарыкты көздөй басты. Ал дүңкүлдөтүп, өтүгүнө жуккан карды тазалап, заматта жылуу үйдөн кайып болду. Эмне мынча кечиктиң? Деди аялдын үнү. Күн суук, эртең балдар келсе, үшүп калабы деп көбүрөөк жактым. Кежебек кана, деди Абылкасым кичинекей кроватьты карап. Аталап ыйлайт, араң уктаттым. Нурландын койнуна жатып алды, деди аял. Шайтан, чоңойган сайын тентек болуп бара жатат. Ал аркы бөлмөгө баш бакты. Кичинекей Кенжебек жаңыдан эле мурут чыгып келе жаткан Нурлан байкесинин көкүрөгүнө башын коюп уктап жатыптыр. Атасы акырын эшикти жаап койду. Коктуну жойлогон кызыл түлкү айылга кирди. Кар балпалактап жаай берди. Эч бир караан, эч бир дабыш жок. Айылдын четинде гана кичинекей терезе жаркырайт. Түлкү үч аяктап ал терезени далайга дейрек карап турду. Кайсы бир учурда ошол терезелүү ак үй асманды көздөй кыймылсыз мемиреп тоңуп калган карларды жиреп, асманга жылдыздарды көздөй көкөлөп сызып бараткан сыяктуу.